2007-жылы оппозициянын митинги революция болгонго кичинекей бир салымды кошком. Атамбаевдин учурунда премьер-министрдин жардамчысы болуп, Атамбаев дагы мен дагы ошол оппозицияга кетти, мен дагы ал менен кошо оппозицияга кеткем да. Атамбаевдин башкы катачылыгы деп Япониядагы элчиликте иштеп калдыңыз. Жаңы бир саясий система түзүлөт деген ниет менен ошол жумушка баргам. Карьера жасаганга аракет кылдыңыз. Ошол убактагы бийлик криминал менен мымалашып, Стандарттуу бир чиновник болуп өсө берсеңиз болбойт беле? 30 жашка жетпей туруп министр болгондорду деле көп жатабыз. Жаңы мондун мүчөлөрү ар кайсы саясатчыларга мындай курал болуп кеттиби? Саясий атаандаштык болуш керек деп кашап келгенбиз. 30 жылдан ашуун убакыттын ичинде кыргыз коому ар кандай саясатчыларды Акаевдин заманында бүт жаман нерселерди ага гана оодарып салуу туура эмес деген ойдомун. Дача судагы учак кырсыгын Бейкүнөө адамдардын өмүрлөрү кыйылган. тандем талкалангандан кийин эле бирөөсү жакшы, бирөөсү эң жаман дегендей Кепирабад иши башкалар дагы көрмөксөнгө салып, 75 кишинин каты Садыр Жапаровду кетирүүгө пенсионерлердин батальону түзүлгөнүнө ишенбейм да. Мавлян Аскарбеков сөздү эркин айта коем деп Аны камап салуу абдан туура эмес. BBC'де азаттыкта иштеген жетекчилер КТРге барса, Картинкасы жакшы, бирок маңызы боюнча байгыда эле эски Украина боюнча кыргыз коомчулугу эмнени туура эмес түшүнүп жүрүшөт. Путиндин эң башкы максаты бул мурунку СССРди кайра түзүү аракети. Кыргыз бийлиги ушул Украина боюнча Биз бүт жактан Орусияга байланганбыз. Жапония өлкөсүнөн Кыргызстан кандай үлгү алса болот? Кытайга туруштук бере турган жана демократиялык багытталган мамлекет бул ошол Жапония. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте коногубуз бар. Аты жөнү Адил Турдукулов. Адил мырза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эрнис мырза, кубанычтамын сиздин студияңызда болгон. Мен сизге чалып ушундай бир темаларды сүйлөшөлү дегенде макул деп атайын келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, Адил Турдукулов мырза мен тааныштырып коеюн, азын-аулак учкай. Бул ушул фрилансер, медиа жаатында эмгектенип келаткан өзүнчө журналисттик иликтөөлөрдү, өзүнчө бир медиа проекттерди өзүнчө жүргүзүп келген журналисттердин бири, фрилансер, жарандык активист, өзүнүн позициясын маалымалы менен өлкөдөгү тигил же бул кырдаал боюнча билдирип, өзүнүн бир иликтөөлөрү менен көрсөтүп келаткан ушул медиа өкүлдөрүнүн бири. Адил мырза эми учкай тааныштырдым ушинтип, бирок биз сүйлөшө турган темаларга бул киши ошол сүйлөгөнгө канчалык деңгээлде татыктуу, бул эмнени сүйлөйт, буга чейинки баскан жолу кандай экен деген логикалык бир суроолору болуш керек да. Ошон үчүн автобиография иретинде өзүңүздүн баягы орто билимиңиз, жогорку билимиңиз, карьераңыздагы бир урунтуу учурлар туурасында учкай бир айта кетсеңиз. Рахмат, өзүмдү тааныштырып кетейин. Эми орто билимди дагы, жогорку билимди дагы Бишкекте бүтүргөм. Адис боюнча мамлекеттик башкаруу деген факультет бар болчу. Биринчи жолу ачылган. Ошол улуттук университетте биринчилердин бүтүрүүчүлөрү болгон. Бирок мени ошол мамлекеттик кызматта да иштегем. Премьер-министрдин жетекчиси болгом. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментин жетектеп келгем. Жапониядагы дипломатиялык кызматты дагы аркалап, экинчи катчы деген даражада өз кызматты аркалагам. Андан тышкары социалдык демократиялык партияда дагы бийликке келгенге чейин ушул Бишкек шаарынын бөлүмүн жетектеп келгем. Эми 11 жылдан бери ар кандай сунуштар мамлекеттик кызматка түшсө дагы, дипломатиялык жолду да улантканга мүмкүнчүлүк болсо дагы мени ошол кызыктырган эркин, сиз өзүңүз айтып кеткендей, фрилансер, медиа менеджер, журналист болуу алда канча кызыгыраак болуп жатат да мен азыркы учурда. Эми андан кийин эмне болуп кетери өзү Кудай билет дечи. Сиз мына Кыргызстандын тышкы иштер министринин маалымат бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеген экенсиз. Интернетте мен маалымат боюнча так алдым.
премьер-министрдин жардамчысы, Атамбаевдин учурунда премьер-министрдин жардамчысы болуп, анан Чудиновдун учурунда дагы ошол өкмөттө иштеп калдыңыз, Анан Кыргызстандын Жапониядагы элчилигинин экинчи катчысы болуп эмгектенген экенсиз. Карьералык траекторияңыз ушундай экен. Кыргыз саясатында мындай бир карьерага мындай аракет кылуунун да бир көрүнбөгөн жолу бар. Тааныш билиш. Бизде көбүнесе мен да байкап калам, журналисттер болобу, эркин журналисттер. Алар ошол көбүнесе ошол тиги жактагы нерселерди ийне жигине чейин билбейт да. Жалпылап эле ал жерде ошол бюрократтар же коррупционерлер иштейт деген бир туура эмес, түп тамырынан бери туура эмес бир түшүнүк калыптанып келет. Ал жерде Мамлекеттик кызмат. Мамлекеттик кызматтагылар болсо тескерисинче ошол эркин журналисттерди, НКОчуларды, ошол жалпы жарандык коомду алар мындай бекерчилер, эчтеке кылбайт, мындай бузукулар катары деле кабылдашат да. Эки жакта мындай туура эмес бир образ, түшүнүк калыптангандай да. Ошондуктан мен тиги жакта дагы мамлекеттик кызматта дагы басымдуу бөлүгү Кыргызстанда бекенчил, патриот адамдар иштеп жатканына өз көзүм менен күбөмүн. Бирок сөзсүз түрдө биз дагы азыр ошол анализ жасап атканда мен эксперт катарда да чакырып калышат. Буга чейин журналисттик иликтөөлөрдү да жасап келебиз. Сөзсүз түрдө бул тажрыйба мага абдан мындай жардам берет деген ойдомун. Ошондуктан өзүмдүн тагдырыма абдан эле ыраазымын. Бирок ошол эле учурда азыр мамлекеттик кызматта иштебегениме мындай өкүнбөйм да. Тескерисинче ошол орусча айткан свободный плавание деп коет го. Эч ким сени чектебейт, үстүңдөн бир буйруктарды бербейт. Өзүң эмне кааласаң кылууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок бул дагы кандайдыр бир орусча айткан вызов деп коет го. Өзүңдү мындай пландап, ишиңди дагы иретке келтирип, бир максат коюп, ошону жетүүдө өзүңдүн бир тилегиң, ниетиң болуш керек да. Бирок ар бир адамга жараша. Ал кандай жолду өзү тандап алат, ар биринин өзүнүн кишинин жараша болот да, мен оюмчачы. 2006-2007 жылы апрелде жанагы оппозициянын митинги күмжан болгондон кийин, талкагандан кийин сиз тышкы иштер министрлигине бардыңыз, анан Япониядагы элчиликте иштеп калдыңыз. Мен сурайын дегеним, ошол учурда деле бул нерсеге өзүңүздүн аракет, өзүңүздүн тажрыйба, өзүңүздүн мындай элчиликке тиешелүү тажрыйбаңыз менен ошого жеттиңизби дегеним да. Эми биринчиден 2005 революцияга катышкам. Ошондо эки колонна эң баштапкы күчтөр болбоду эле. Бир жагынан шарттуу түрдө Курманбек Бакиевдин тобу деп коелук, экинчи топ ошол Алмазбек Атамбаевдин тобу болгондо. Мен ошол экинчи топ менен ошол революция болгонго кичинекей бир салымды кошком. Андан кийин ошол өзүбүздүн ошол бир идеалисттик көз карашта эмес белек. Экинчи, үчүнчү революцияга караганда. Ошондо чын эле биз түп тамырынан бери системаны өзгөртөбүз деген ой болгон да. Ошондуктан мен дагы ошол мамлекетке кызматка баруунун дагы эң башкы максаты ошол болгон. Карьералык сөзсүз түрдө секирик жасоо. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда жаңы бир саясий система түзүлөт, жана бюрократиядагы элге иштейт деген ниет менен ошол жумушка баргам. Бирок ошол учурда Атамбаев дагы экономика министри болгон. Бирок ошол убактагы бийлик керек болсо криминал менен мымалашып, ошол Куловду кетиргенге чоң бир бандиттер жетектеген митингтерге жол берген да. Ошондуктан Атамбаев дагы мен дагы ошол кызматта иштегенимди туура көргөн жокмун. Ал оппозицияга кетти, мен да ал менен кошо оппозицияга кеткем да. Анткени ал ошол биз ошол убактагы революциянын идеяларын аягына чейин ишке ашырышыбыз керек деп жалындуу сүйлөгөндүктөн мен ошол сөзгө жетеленип менен кошко кеткем да. Бирок факт сиз ошол элчилик деген эмне экенин, ошо Жапон элчилигинде ошо иштедиңиз, ошол жаш дипломат катары бир карьера жасаганга аракет кылдыңыз. Анан бирок ушундай бир мамлекеттик кызматтарды карасаң, мындай бир көрүнүш бар да, бир байкалбаган бир 3-4 бир звенодогу бир жигиттер жүрүп байкалбай тияка кагаз ташып, бияка кирип, тияка барып, шефтин эшигин ачып дегенде ушундай болуп жүрүп эле анан эле бакый эле бир кызматта туруп калган болот да. Сиздер эми ошол мамлекеттик кызмат, ошол элчилик кызмат
ошону көргөндөн кийин мындай бир акырын ошол 3-4 звенодо болуп акырын карьераңызды ошентип улантып стандарттуу бир чиновник болуп өсө берсеңиз мындай болбойт беле? Билбейм, бизде мындай ошондой түшүнүк калыптанганбы, бирок жаштар башкача ойлонот окшойт көбүнчөсү. Бир ошол мекенге пайда алып келүү бир гана мамлекеттик кызматта болбойт да. Биз эркин журналист болуп туруп эле ошол мекендин өнүгүүсүнө жана тазаланышына дагы ошого тете бир жумуштарды аткарып жатабыз деген ойдомун. Эми өзүбүздүн амбициябыз боюнча айтсак, ошол эле карьералык амбициялар бир гана мамлекеттик кызматта ишке ашпайт да. Менин оюмча, мисалы, силердин подкастыңар эң көрүнүктүү жерге келип коюп турсаңар 100 000 подписчик деп, катталуучулар деп. Бул дагы абдан бир чоң жыйынтык. Керек болчу даңк медали менен тете сыйлык да. Ошондуктан ар бир жаранга ар бир сыйлык башкача бир кабылданат окшойт. Мага моундай сыяктуу сыйлыктар алда канча маанилүү да. Анткени ошону менен сен көбүрөөк бир аудиторияга биз ойлоруңду жеткиресиң жана сиңиресиң деген ой келет да. Ам эле мамлекеттик кызмат болуп туруп анан кийин ошол жакта бир убакта министр болуп каламбы деген деле ой, тура эле ой деген ойдомун. Бирок элге жараша да, адамга жараша болот. Булчу. А бирок ошол революциялык заманда өзгөчө биздин мамлекетте көбүнесе ошол көп учурда саясий мындай абдан кескин түрдө өзгөрүү болгондо мындай мамлекеттик кызматта эмес, саясий коомдук турмушта бышылып жетилип туруп, керек болсо 30 жашка жетпей туруп министр болгондорду деле көп жатабыз. Бул эми табигый эле тура эле көрүнүш деген ойдомун. Анткени өмүр узак, ошол убакытта сен 30га жетпей туруп министр болсоң деле дагы 30 жыл ошол министрликке татыктуу экениңди далилдешиң керек да. Эми бул ошол министрликке балким 30та жетесиңби, 40та жетесиңби, 50 жетесиңби, 60 жашында жетесиңби? Бул шарттуу бөлүнүү. Эң негизгиси өзүңдүн абириңдин астында мындай таза болуш керексиң деген ойдомун. Эми жаш кезде адам максималист болот, кыял кеч болот, өзүнчө бир ошол өлкөнүн келечеги болобу же саясатта болобу, жаштардын ойлогон ой таптакыр баяу болот да, баягы наивный деп коет да. Ушу өзүнүкү гана туурадай, өзү кыялданып жүргөн гана бир кыялдар туурадай болот да. Ошондой кезиңизде сиз ушул жаңы муун кыймылында жүрдүңүз, бир жаш жигиттер, жаш саясатчылар менен өзүнчө биригип акцияларга чыгып жүрдүңүз. Ошондо жаңы муун проектинин максаты өзүнүн түпкү максатына жеттиби, же болбосо ошол жигиттер ар кайсы учурда ар кайсы саясатчыларга мындай курал болуп кеттиби, же болбосо жаңы муундун мүчөлөрү ар кимиси ар кайсы периоддо өзүнүн жолун таап кетиштиби дегендей. Менин оюмча, саясатта өзгөчө жаңы бир саясий система түзүлүп жаткан мамлекетте, Кыргызстан сыяктуу, саясий прецеденттерди түзүү абдан маанилүү да. Ошону менен саясий маданияттагы түптөлөт. Бул дагы саясий туруктуулукка алып келет деген ойдомун. Мен мисалы 2004-жылы жергиликтүү шайлоого катышкам да, Бишкек шаардык кеңештикке. Ошондо уткан эмесмин, жеңилген, бирок бул дагы абдан жакшы. Канча жашта? Ошондо жаңы эле университетти бүтүргөн болчумун. Жетилген эле адам болчумун да, мындай чалгандачы, жогорку билим бар. Бирок ошол убакытта мындай ошол шайлоого катышканымда мен айлана мынакей электораттын астында абдан мындай таң калуу болуп жатканын күбө болгом да. Кантип эле бул жаш жигит бирдемке билмей эле депчи. Бирок ошончо дагы катышканың абдан маанилүү нерсе болгон да. Бирок азыркы учурда бардыгы тең эле жаштар саясий процесске эрте, керек болсо студенттик куракта катышып жатканын көрүп жатабыз. Бул жерде дагы кандайдыр бир салым бар го деп да ойлоп кетем да. Эми жаңы муунга келгенде биз көтөргөн проблема, маселе азыркыга чейин чечилген жок, бирок бул маселе чечилиш керек деп биз айтып келгенбиз. Биринчиден, мисалы 30 жылдын ичинде эски саясий элита кайрадан өзүн мындай орусча айтканда репродукция жасап, өздөрүнүн балдарын, керек болсо неберелерин аркылуу саясий жолун улантып келишет да.
бул ошол биз канчалык демократиялык дебейлик, бизде дагы деле кландык, трайбалисттик секирик жасоого мындай ошондой шарттар түзүлгөн да, көбүн эсе басымдуу түрдө. Өзгөчө мамлекеттик кызматта, өзгөчө мынакей шаардык кеңештин депутаттарын карап көрсөң, жарымысы ошол мурунку элитанын балдары же неберелери. Бул туура эмес нерсе. Анткени саясатта жана ошол ошол саясаттын биринчи баскычында, ошол жергиликтүү кеңешти шайлап атканда, сөзсүз түрдө ошол дараметти күчтүү, акыл парасаты терең адамдар ошол кызматка келиш керек деген ойдомун. А бирок ошол шарт түзүлүш керек да. Ачык саясий атаандаштык болушу абзел. Биз ошол жаңылануу болуш керек, жана саясий атаандаштык болуш керек деп кашап келгенбиз, айтып келгенбиз. Эми ал нерселер канчалык максатка жетти? Эми биз көрүп жатабыз, жарымысы кандайдыр кызматтарды ээледи, ошол бир таяныч катары өзүнүн амбициясын жетишти. Башкалар болсо түрмөдө, үчүнчүлөр болсо эркин журналистикада деп коелук. Ошол ар бир адамдын өзүнүн жолу бар экен, бирок жыйынтыгында кандай болоору эми өз эл чечет болуш керек. Сиз тигил же бул саясатчынын баласы же небереси деле келип депутат болуп шаардык кеңеште, жогорку кеңеште жүрө бергени мындай туура эмес деп атасыз да. Эми бул моралдык жактан туура эмеспи же укуктук жактан кандай болуп калат? Мурунку министрдин баласы кайра министр болбош керек деген сөздү айткан жокмун. Болсо болсун, бирок ошого жараша өзүнүн деңгел парасаты дагы ошондой бийик болуш керек да. Мисалы, Жапония боюнча дагы сөз кылабыз дечи, бирок ал жерде ошол көптөгөн ошол таң калчумун да, азыркы премьер-министр мурунку премьер-министрдин күйөө баласы жана анын атасынын бир туугандагы ошол ал дагы бир министр болгон экен деген сөздөр боло берет да. Бизде мындай элестетүү кыйын. Анткени ал жерде мындай шарттуу түрдө кландар бөлүнүп калган да. Ошол саясат менен алектенгендер бир клан, соода кылгандар башка, ал эми жанакы маданият тармагында башка бир кландар алек боло беришет да. Бизде болсо андай бөлүнүү жок. Бала кезден эле ар бир президент болгонду самайт. Бул жакшы нерсе деген ойдомун. Бул биздин көчмөн маданияттын уландысы. Биз ошол чыныгы аскерий демократия курганыбыздын жана ошол кандайдыр бир салттар дагы деле уланып жаткан белгиси катары мен өзүм кабылдайм да. Ошондуктан биз ошол ар бир адамга кандай деңгээлде болбосун, акчасы болобу же жокпу, саясатта, коомдук саясий турмушта тең бир позиция старт кылганга мүмкүнчүлүк бериш керекпиз деген ойдомун. Анткени бул биздин мамлекеттин кызыкчылыгында. Эгерде ошол чыныгы профессионалдык деңгээли жогору адамдар бийликке келсе, анда биздин мамлекетке жакшы болот деген ойдомун. А бизде көбүн эсе ошол өзгөчө шайлоо убагында клан, акча көбүрөөк басым болуп жаткан ошол себептен болуп жатат да. Өзүңүз айткандай Жапония темасына өзүнчө келебиз. Эми жаш кезде баары кечиримдүү делинет да. Анткени жаш кезде тажрыйбаң жок болот. Балким саясий өңүттөн алганда карт бөрү саясатчыларга алданып калышың мүмкүн. Сенин курч, таза, аруу энергияңды кимдир бирөөлөр өз максатына пайдаланып коюшу да мүмкүн. Азыр болсо сиз мындай өтө баягы кездегидей жаш эмессиз. Көп ысык сукту көрдүңүз. Бул туура эмес деген сыяктуу өзүнчө бир тажрыйба пайда болду сизде. Артты карап туруп кандай бир катачылыктарга жол бердим деп ойлойсуз саясатта, карьерада? Мен оюмча ошол өзүмдүн тажрыйбама таянып бир жаштарга да кеңеш берет элем. Бир адамга таянбаш керек да. Идея, принцип ошол кандай адам болбосун алдаганча маанилүү деген ойдомун. Демек эгерде ошол убакта бир гана принципке таянсаң, анда сен сөзсүз түрдө өзүңдүн абириңдин астында дагы таза болосуң жана максатка да жетесиң деген ойдомун да. Демек тигил же бул саясатчынын, лидердин идеясы эмне деген ошол нерсеге басым жасаш керектир го. Сөзсүз түрдө. Анан кийин мисалы ошол эле социалдык демократиялык теңдик, коррупциясыз жашоо деген сыяктуу бийик идеялар барбы да. Анан кийин реалдуу турмушта бул шайкеш келеби же шайкеш эмес келеби, ошону дагы сөзсүз түрдө
сарайсеп салып, керек болсо ошол өзүңдүн лидериңе дагы бул туура эмес жолдо баратабыз дегендин айтуу, бул дагы абдан маанилүү деген ойдомун керек учурда. Эми мен саясий лидерлердин, саясатчылардын фамилияларын айтпай эле коеюн, тек гана ушул 30 жылдан ашуун убакыттын ичинде кыргыз коому ар кандай саясатчыларды, лидерлерди көрдү, алардын ар кандай саясий комбинацияларын көрдү коом. Анан ошолорду көрүп өскөн мындай сиздей, биздей ошол мисалы үчүн сиз саясий активист катары ошолордун баарын көрүп өстүңүз. Ошол 30 жыл ичинде ошол саясатчылар коомго көрсөткөн жакшы артыкчылык жактары же болбосо туура эмес, жакшы эмес үлгү болгон жактары салыштырып айтканда кайсы жагы басымдуураак, оорураак отурат таразада? Мен башка жерден баштайын сөзүмдү. Ошол акайбыз заманда Коорт деген телеканал бар эмес беле? Ооба. Ал жакта ошол жыйынтыктуучу бир программа бар болчу да. Ошол аптанын ичинде болгон окуяларды сарайсып салган. Апта деп. Сиз өзүңүз ошону алып барчусуз. Анан кийин ошондо эң жакшы жери ошол программанын жыйынтыгында сиз ошол жанакы Орусиядагы Светлана Сорокина бар эмес беле? Ошондой сыяктуу кылып философиялык, этикалык терең бир маселелерди козгоп, бир гана отурумдук нерсеге эмес, деги эле мындай негизги ошол ойлончу нерселерге багыт алчу бир тезистерди айтышыңыз да эфирдечи. Ошол жерде бир эсимде калды, ошол элге кайрылып туруп, биз ошол биздин бийликти сындап келебиз, алардын ошол ар бир кадамын талдайбыз, жамандайбыз. Бирок ошол эле учурда бул бийликтегилер президент дагы элдин күзгүсү экенин эстен чыгарбайлык деген бир тыянак чыгарганбыз да. Бул сөздөр азыр деле абдан актуалдуу деген ойдомун. Анткени кандай лидер кандай жол менен ошол президенттикке келбесин жана кандай гана каталарды кетирбесин, бул ошол эле учурда ошол президентти шайлаган жана аны көзөмөлдөй албаган коомдун дагы бир катасы катар кабылдашы керек да. Элине жараша бийлик. Элине жараша бийлик. Ошондуктан менин оюмча ошол бир гана Акаевдин заманында бүт жаман нерселерди ага гана оодарып салуу бул туура эмес деген ойдомун. Ошол эле башка андан кийинки келген президенттерге деле ошондой бир тыянак чыгарып, бүт ошол болгон кеткен көбүнчө жаман терс нерселерге басым жасайт эмеспизби? Ошолорду бир гана адамга оодарып салуу абдан түп тамырынан туура эмес. Биз биринчиден ошол анын айлана чөйрөсүндө жүргөн адамдарды, анан кийин биз ошол президентти кандай шайлап калдык? Эмне үчүн ошол убакта биз толук көзөмөлдөөчү функцияларды түзгөн эмеспиз? Башканы айтпай эле болуп, ошол убакта эмне үчүн азыр айткан нерсебизди ошол убакта бетке айткан жокпуз деген суроолорду өзүбүзгө беришибиз керек деген ойдомун. Ошондо бул эмне үчүн маанилүү нерсе? Анткени бул баягы эле президент саясий маданияты түптү. Анткени келечектеги президентти дагы биз кандай гана мындай мурдага караганда мейли жаман президентти шайлап калдык дечи, бирок ошондой бир көзөмөлдөөчү функцияларды түзсөк, ошол убакта анын кемчиликтерин айтсак, анда биз дагы аны түздөп туруп бир жакшы нуктага бараткан мамлекетти түзө алабыз. Анткени ошол эле батыш мамлекеттерде Трамп эгерде Кыргызстанды башкарып калса, бүт жок кылып салмак да. Анткени анын бүт иш аракеттери менен. Бирок ошол эле Америкада күчтүү жаранды коом, мындай ошону аткаруу бийликти көзөмөлдөөчү абдан күчтүү сот системасы, абдан мындай туруштук берген конгресс жана ошол губернаторлор, каяша айткан губернаторлор бар болгон үчүн Америка 250 жылдан бери гүлдөп, биз ошол абдан үлгү алга турган мамлекет болуп жатпайбы? Ошол да маанилүү да. Клинтондар, Трамптар, Байдендер өтчү кетчү лидерлер жанагы система кала берет. Жашай берет. Эми Трамп аны мындай бузууга аракет жасап жатат, бирок жыйынтыгында максатына жетпейт го. Сиз мына КСДП, СДПК партиясынын Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы болгонсуз, Алмазбек Атамбаевдин жаш үзөңгүлөшү болгонсуз. Бүгүн ошол өтмүшкө кылчайып бир артка караганда Атамбаевдин башкы артыкчылыгы жана башкы катачылыгы деп кайсы нерселерди эсептейсиз?
туура, мен саясаттагы насаатчы катары эч качан танбайм. Негизги насаатчылардын болгон деп эсептейм. Өзгөчө ошол бийликке туруштук берип, анын туура эмес жасап жаткан иштерин баса көрсөтө билген жана өзүнүн артынан кенен элди ээрчите алган лидер катары санайт элем да. Анан бир гана ошол элге таянбай, башка дагы саясий коалиция түзүүгө абдан чоң чеберчилик менен аракет жасаганын өз көзүм менен көргөм. Ал эми кемчилиги, мен алыстан карап турдум, анткени ал убакта мени жакындаткан жок бийликке. Бирок ал жерде өз принциптеринен тайып, кечеки саналаштарынан да кол үзүп, мурунку бийликтин, Акаевдин, Бакиевдин дагы каталарын кайталаганын көрдүк. Керек болсо саясий оппоненттерин өлтүрбөсө дагы, бирок камап, аларды кууntуктап, биздин негизги эркиндиктерди дагы жок кылууга бирден бир салымдарынан кошуп келген да. Муну биз баса дагы айтып коюшубуз керек. Анан сиз Дача суудагы учак кырсыгын себептерин иликтөө боюнча коомдук комиссиянын мүчөсү болгонсуз. Ошол териштирүүнүн аягы эмне болуп бүттү? Ким күнөөлүү экен, ким ак экен, ошондо эмне болду ошонун майнап? Эми дагы жалпы сөздөн баштайлык. Негизи 30 жылдагы тарыхыбызда ак барактар өтө эле көп да. Биз билебиз деп ойлогонубуз менен чындыгында анын артында эмне болгонун терең изилденген эмес да. Мисалы ошол Насир Исановдун каза болгону, же өлтүрүлгөнү, же ошол эле Кыргызстанга кумтордун алып келгени, так укуктук баа берилбеген боюнча ошол дагы, бирок экинчи жагынан ошол коомдун дагы баасы берилген жок. Анткени анын ошол эмне негизде ошондой жыйынтыкка чыкканыбыз дагы журналисттик коомдук иликтөө жүргүзүлгөн эмес да. Аксы окуясы боюнча дагы андан дагы көп окуялар. Ошол биз көбүн эсе ошол байыркы кыргыз эл каганаты жөнүндө көп сөз кылабыз дагы, ошол кызыгабыз дагы. Бирок биздин азыркы саясий кырдаалыбызга алдаганча ошол 30 жылда болгон окуялар алдаганча маанилүү деген ойдомун. Ошондуктан мен да чакырып кетет элем журналисттерди дагы, коомчулукта дагы биз утурумдук гана нерселерди анализ кыла бербей, ошол 30 жылдагы тарыхыбызды изилдеп көрсөк, биз азыркы көйгөйлөрдү чечүүгө бир жол ачат элек, жана ал каталарды кайталабаганга дагы мүмкүнчүлүк түзөт элек деген ойдомун. Ошол ак барактардын ичинен ошол Дачасын дагы айтып коюшубуз керек. Анткени бул биздин мамлекетибиздеги ковидке чейинки эң чоң бир трагедиялардын бири болгон. Бул ошол жерде абдан көп адамдардын, бейкүнөө адамдардын өмүрлөрү кыйылган. Анын артында болсо башка бир чоң маселелер жаткан да. Мисалы, эмне үчүн ошол эле Дача суу айылы ошол жакта курулуп калды? Анткени өзү аты айтылып жаткандай, ал жерде дачалар гана болуш керек болчу да. Ал жакта туруктуу түрдө адамдар жашабаш керек. Эмне болуп жашап калды? Мунун артында болсо коррупция турат. Мынакей ошол жергиликтүү эле жогорку бийлик болобу, ошого уруксат берген, куруп бергенге. Эмне үчүн ошолор жоопкерчиликке тартылбайт деген маселе коюлган. Андан тышкары ошол контрабанда маселеси болгон, аткезчилик. Ошол эмне үчүн эркин Турцияга багыт алып жаткан самолет ошол Кыргызстанга келип конуп, анан кийин бир түшүнүксүз бир буюмдар, телефондор табылганы дагы абдан көп суроолор жараткан. Анан кийин бул дагы саясий спекуляцияга көп жол берилип келген да. Анткени ошол Атамбаев ошол убакта Текебаевди канчалык саясий кунтук кылгандан, басым кылгандыктан тиги тараптагы абдан мындай тирешке өткөн да. Ошондуктан мындай далилденген жана далилденбеген нерселер ошол күнөө катары Атамбаевке айтылган ошол учурдачы. Алардын ичинде эң башкы далил катары ошол Дача сууда айтылган. Анткени ошол өмүр кыйылганы ошол Атамбаевке тиешеси барго деген имиштер болгон. Ошондуктан ошол иликтөөчү комиссияга мен кандай жыйынтык болоорун билбей туруп,
жана чынында анын артында эмне болоорун билбей туруп ошол комиссияга кирген болчумун. Анткени ошол убакта Сейит Атамбаев айтып калбадыбы? Ошол бул комиссия ошол Атамбаевди күнөөкөр катары көрсөтүүгө аракет жасаган комиссия депчи. Бирок андай бизде ниет болгон эмес. Анан чын эле ошол комиссиянын жыйынтыгы боюнча ал жерде канчалык ошол айыш кыз ошол Атамбаевга карата оппоненттер болбосун, ошол Мавлян Аскарбеков мисалы, Элнур Алканова сыяктуу ошондой ниеттер менен келген да, көбүнчө ошол таап чыгабыз депчи. Бирок бизге бүт маалымат көрсөтүлдү. Керек болсо бир нече жолу ошол жакка барып келдик. Ар кайсы министрликтен бүт далилдер келтирилди. Эч кандай мындай азыркы бийликтин, ошол Садыр Жапаровдун бийликтин бул жерде Атамбаевди коргоо турган эч кандай мындай мотивациясы болгон эмес. Ошондуктан алар бүт ошол мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок бул жерде бизде Атамбаевдин тиешеси жок экенин көрдүк да. Ошол тыянык ошол үчүн ошондой чыкты. Мен ал комиссия катышканыма абдан ыраазымын. Башка дагы биздин абдан урунтуу тарыхый окуялар боюнча ошондой комиссиялар түзүлүп, журналисттик иликтөөлөр жасалып, элди коомчулукка талкууга коюлса, анда биз ошол ак барактарды жабып, бир кандайдыр бир элдин дагы ынтымагына бир өбөлгө түзөтө элек деген ойдомун. Биздин Кыргызстандагы өлкөдөгү сөз эркиндиги, адам укуктары жана айрым бир саясий куугунтуктар боюнча маал өзүңүздүн позицияңызды билдире коюп жүрөсүз, постторду жаза коюп жүрөсүз. Деги эле ушул Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү сөз эркиндиги деп эмнени түшүнөсүз? Кандай бизде сөз эркиндиги? Текебаевдин сөзү дайыма эсиме келет. Абдан туура айткан. Бизде ошол кыргызды кыргыз кылган, кыргызды сактап келген биздин аска мөңгүлөр болгон. Андан кийин ошол сөз эркиндигибиз болгон дейт да. Чын эле. Андан кийин өзүбүздүн ошол жаңы тарыхыбызда дагы эң башкы жыйынтык биз ошол демократия аралчасы болуп келгенибизде жана башка коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу абдан сөз эркиндиги болгонуна абдан сыймыктанышыбыз керек деген ойдомун. Анткени сөз эркиндиги болгон жерде өнүгүү болот, ал жерде ошол элдин ортосунда ажырым болбой, тескерисинче консенсуска жана ынтымакка ошол нерсе эң негизги өбөлгө түзөт деп мен терең ишенем. Кытай саясатынын ушул Кыргызстандагы айрым бир мандемдерин айта коем деп Мавлян Аскарбеков кече жакында эле сөздү эркин айта коем деп 2 айга камалды убактылуу. Бул ээн ооздукпу же бул сөз эркиндигин кысымга алуу? Мен оюмча бул өтө эле аша чапкандык. Мен андан кийин кеч угуп калдым Мавлянын айткан сөзүнө. Толугу менен кошулбайм анын айткан сөзүнө. Бул сөздөрдө биздин абдан маанилүү өнөктөштөлгөн Кытай мамлекетине менен мындай абдан чоң кетерги тийгизчү сөздөрдүн бири да. Бул ошол башка билип билбей жүргөн адамдар ошол сөзүнө ишенип бир провокация жасай турган нерселердин бири да. Бирок ошол эле учурда аны камап салуу абдан туура эмес. Анткени Мавлян Аскарбеков дагы ал мындай тымызын иштерди жүргүзбөйт да. Ал ошол ачык саясатчы. Ошол биз айтып келген жана принциптерге таянган жаңы муудун өкүлү. Ал эч убакта бийликке каршы кыянатчылык кылып, жанакы көп каралап атышпай ошол тышкы бир күчтөр менен биргелешип деп. Жок, андай эмес. Ал мамлекетчил, эл үчүн күйгөн уулдардын бири. Ал балким түшүнбөй туруп ошол нерселерди кокустан айтып алгандыр. Бирок жеке пикир. Бирок мындай адамды, мындай ошондой акыл парасаты бийик адамды биз бапестеп тескерисинче өстүрүшүбүз керек. Эгерде кандай жаңылып калса, аны бийлик туура жолго көрсөтүп, түшүндүрүп, аны ошол анын аргументтерине каршы өздөрүнүн аргументтерди айтып, коомго билдирип, тескерисинче буга мындайча айтканда повод жасап, ошону ошол Кытай менен кандай мамиле болуп жатканын жана кандай биз үчүн абдан керектүү стратегиялык объектилерди куруп жатканын жана биз буга чейин туюк мамлекет болгонубуздун себебин жана мындан экономикалык кризис болуп жатканын, ал эми биз үчүн Акаев айткандай Кытай 6 океан болуп ачылып берип жатканын жана ошол Кытай аркылуу биз дүйнөнү мындай ачып, ошого бир чоң секирик
илбирсин секиригин жасаган ошол так Кытай болуп жатканын түшүндүрүп берүүгө тескерисинче повод жасаса болмок да. А бизде осы эски саясий ыкма менен ошол айткан маселени чечпей жана түшүндүрбөй ошол айткан адам менен күрөшүп жаткан абдан эле өкүнүчтүү да. Бул кайрадан эле эски адатыбыздын кайталанып жаткан белгиси десек түшүнсөк болот. Азыркы шартта ушул КМШ жана Борбор Азия өлкөлөрүндөгү ушул саясий укуктук ар кандай тенденцияны эске алганда Кыргызстандагы медианын бедели кандай, же болсо кошуна ушул Өзбекстандын же болсо Казакстандын баягындай чүлүктөнгөн, жүгөндөлгөн, цензураланган моделине биз акырын өтүп бараткан жокпузбу сөз эркиндиги жагынан? Бизде саясий эксперимент болгон. 30 жылдан бери демократия аралчасы болдук. Бирок биздин эксперимент көрсөткөндөй 30 жылдан ашып демократия аралчасы болуу абдан эле кыйын экен жана мүмкүн эмес экенин далилдеди да. Бул жерде сөзсүз түрдө ички саясий процесстерди, бирок ошол эле убакта биздин коңшу авторитардык мамлекеттер, ошол Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен ошол Кыргызстанды жаманаттуу кылуу, ошондой аракет кылып жатканын биз көрүп билгенбиз да. Ошол тынбаган революциялардын мамлекети, экономикасын ойлобойт, бир гана ошол ызы чуу кыла берген мамлекет катары сыпаттап көрсөтүп келишкен да. Ошолордун пропаганданын таасири сөзсүз түрдө бизге дагы тийди. Анан кийин мисалы ошол эле коңшу мамлекеттердин биздин керек болсо Кыргызстандын ичинде эркин журналисттерди атып өлтүргөн да окуялар болгон. Мисалы Алишер Саипов. Анткени так ошол журналист Ошто болуп туруп өзбек тилинде адам бир Өзбекстандын ичинде болуп жаткан саясий репрессиялар жөнүндө, Адинжандагы өлтүрүүлөр боюнча ачыктан ошол дүйнөлүк коомчулукка жеткизген так ошол кыргыздын жараны болгон да. А биздин ошол бийликтегилер, ошол убактагы бийликтегилер аны жок кылууга бүт мүмкүнчүлүк түзүп берген. Дагы бир мисал келтирейин, ошол эле Орхан Инанды. Кыргыздын жараны эң заманбап, эң ошол биздин азыркы дүйнөлүк стандартка шайкеш келген билим ордосун түзгөн да, Сибат сыяктуу. Аны биз коркуп алышыбыз керек болчу. Бирок тескерисинче түрк атайын кызматтагылар аны алып кетип калышты. Биз буга жол бердик. Азгы умтулук алып жатты, түрмөдө жатат. Бул дагы абдан өкүнүчтүү фактор. Эми үчүнчүсү, мисалы, көптөгөн казак журналисттер, активисттер аттарын айтпай эле коеюн, аларга зыян келтирбеш үчүн. Анткени алар дагы бул жерден казак атайын кызматтагылар бул жакка келип туруп, ошол биздин кызматтагылар менен аларды кайра мамлекетине алып келишти да. А биз эгерде демократиялык мамлекеттер деп эсептесек, биз аларды да коргоп алышыбыз керек болчу. Анткени алар сөз эркиндигин курмандыгы болушту да. Ошондуктан бул жерде биздин дагы ошол 3 революциянын түңүлгөндүктөн, бир нерсеси экономикалык эч кандай секирик болбогондуктан, анын үчүнчүсү ошол коңшу авторитардык бийликтин биздин ошол сөз эркиндигине керек ошол кетергесин тийгизген таасири болду деген ойдомун. Андан тышкары эң үлкөн чоң 3 держава деп коелук, дагы бир Турцияны да кошколук, Түркияны да кошколук. Андан тышкары Иран да бар. Ал бүт мамлекеттер Орусия, Кытай дагы бир авторитаризмге багыт алган мамлекеттер. Ал сөз эркиндигине эч кандай басым кылышпайт, эч качан мындай кубаттабайт. Тескерисинче сөз эркиндиги болгону алардын Кыргызстанда болгон ишмердүүлүгүнө тоскоол болот. Ошондуктан бул дагы ошол сөз эркиндиги азыркы учурдагы кризиске кептелип жаткан себеби ошондон болду деген ойдомун да. Адил мырза, сиз кезинде азыркы аталыш эми улуттук телерадио компания КТРда иштегенсиз. КТРда өзүңүздүн бир автордук көрсөтүүңүз бар эле. Эми КТРды реформалаш керек деп учурунда кимдер гана айтпады, кимдер гана жетекчи болуп барбады ал жерге. Эшимкановдон баштап Кубат Отурбаев, Кыяз Молдокасымов, Султан агай, BBCдеги Жумагулов агай, кимдер гана барбады ал жерге дегендей. Азыр сизде оюңуз кандай? Азыр эми көп саясий көрүнүштөрдү, көп сөз эркиндиги боюнча медиа тармакта көп окуяларды коом менен чогуу эле көрдүңүз. Чоң өзүнчө бир мындай анализ ичиңизде мындай пайда болду.
Деги эле КТРКны реформалоо керекпи же баары бир кайсы бийлик келсе дагы бир пропагандалык телеканал баары бир керекпи? Керек болсо 2010 жылдагы революциянын эң башкы лозунгдары, ураны бул ошол КТРКны коомдук телеканал кылуу аракети болгон. Керек болсо байкоочу кеңеште түзүлгөн. Бирок коомдук телеканал өзүңүз жакшы билесиз, ал эч кандай киреше алып келбейт да. Ошондуктан киреше алып келбеген мамлекеттик телеканалды коомдук кызыкчылыкка гана иштеп мажбурлаш абдан эле кыйын да. Анан бизде мисалы Жапониядагы NHK же Англиядагы BBC телеканалдары сыяктуу элдер ал подписка менен төлөп беришпейт да ошол маалыматты алыш үчүн. Ошондуктан бул эки нерсе болбогондуктан бизде ошондой коомдук телеканал кылуу амбициясы ишке мындай алып келбейт да. Бизнес шартта менин оюмча коомдук телеканалда анын штатын кыскартып, бюджетин да кескин түрдө кыскартып, бир гана ошол маалыматты жеткирүү же жаңылыктарды гана жеткизүү функциясын калтырып, ал эми калган убакытты сынактын негизинде башка бир продакшн телекомпаниялар өздөрүнүн контентин, азыркы биз сыяктуу подкасттарды ошол жерге чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлсө абдан жакшы болот эле. Анткени азыркыга чейин анын аудиториясы абдан кенен, бүт Кыргызстанга көрсөтүлөт, анан өзгөчө орто ар кандай курак мундагы адамдар ошол телевизор аркылуу маалымат алганга жана көнүп калган да. Ошондуктан бул жакта дагы YouTube'ду гана эмес, ошол экрандан дагы көрсөтүүгө бир мүмкүнчүлүк түзүлмөк деген ойдомун. Эми биз КТР жөнүндө сөз кылып атабыз. Сиз ошол Эшимкановдун орун басары болуп жатканда бул абдан сынга кабылчу, бирок азыркы шартта бул пропаганданын эң негизги ресурсу болгон жок да. Ал убакта ошондой болчу. Ал убакта ал соц тармак, ал бул деген күчөйө элек. Ошондуктан ошол убакта ошол андан мурун дейличи. Андан мурун ошол кара жашикке каталып калып жаткан себеби да ошондон болгон. Анан мисалы ошол эле Эшимкановдун, Кыяс Молдокасымовдун, Жумагуловдун, Оторбаевдин ал жакка келип буга чейин тапкан абийирин жоготкон жок дечи, бирок аны ого бетер өстүргөн жок да. Мисалы ошол эле адамдар, мисалы BBC өздөрү деле сыймыктанып айтчу нерселер көбүнесе ошол алар иштеп келген BBC Азаттыкка байланыштырылып келишкен да. Анткени ал жакта чыныгы мындай этика, стандарт бар. Эч убакта ак үйдөн бирөө дубинка менен башынан чаппайт. Лондондон же Америкадан көрсөтмө беришпейт кандай тартышты. Ошондуктан алар дагы ошол сүйүктүү бир журналисттерди калыптанган. Анан ошонун мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып КТРге келишкен да. Ошондуктан алар ошол жакта мындай толук кандуу бир дагы адам мындай радикалдуу реформага жасаган жок, бирок азыркы учурда картинкасы жакшы, визуал жакшы, бирок маңызы боюнча байгыда эле эски кейпин кийип турат деген ойдомун. Эмне үчүн BBCде, Азаттыкта кимиси жетекчи болуп келбесин, ошол жердеги система, медиа система иштей берет, келет кетет жетекчилер, бирок система иштей берет. Ошол эле учурда BBCде, Азаттыкта иштеген жетекчилер КТРге барса, ал КТРдеги саясат өзгөрбөйт. Неге? Мен билишимче ошол BBC, ошол Кыргызстандагы филиалы жана Азаттыктагы филиал Кыргызстандагы үлгүлүү бөлүмү да. Азаттыктын дагы BBC дагы. Кыргыз бөлүмү. Кыргыз бөлүмү. Бул жерде анткени ошол биз көчмө демократиянын мурастарыбыз, ошол өкүлдөрүбүз. Биринчиси, экинчиден ошол кыргыз элине сөз эркиндик берилсе, анда биз абдан мындай туура колдонуп, Кыргызстандагы эң көйгөйлүү нерселерди ачык айтып бергенге мүмкүнчүлүк алат экенибизди көрсөтүп бердик. Жана алардын ошол абдан сүйүктүү медиалар болуп калыптанган себеби анткени алардын элдин ишеними бар. Анткени ал элдин ишениминде бул медиалар эчтекени жашырбайт, баардыгын ачыктап көрсөтүп берет деген принципке таянат деген ишеним элинде калыптанды. Эмне үчүн ошондой? Анткени BBC'нин дагы, Азаттыктын дагы тиги экинчи дүйнөлүк согуштан кийин калыптанган стандарттар түзүлгөн.
жана ошого таянып келишет. Ошондуктан биз эгерде чыныгы КТРды коомдук телеканал болсун десек, анда ошондой эркиндикти ошол эле каналдарга бериш керек. Бирок бул буга чейин айтып келгендей финансылык көз карандылык менен түздөн түз байланыш экенин биз баарыбыз күбө болуп келебиз да. Кыргызстандагы журналисттердин ичинен Украинадагы согуш болуп өткөн жердеги ушу тилкеге барып, ал жердеги акыбалды азын-аулак өз көзү менен көрүп чагылдырган журналисттердин бирисиз. Анан Украина боюнча кыргыз коомчулугу эмнени туура эмес түшүнүп жүрүшөт. Чындыгында Украинадагы кырдаал өзү мындай. Кыргыз эли, кыргыз коомчулугу моминтип туура эмес түшүнүк алып жүрүшөт деп кайсы нерселерди айтат элеңиз? Дайыма баса айтып келем, ошол Украина жоокерлери ал өздөрүнүн мамлекетинин көз карандысыздыгы, эгемендүүлүгү үчүн гана эмес, алар бүт мурунку Совет мамлекетинин республикалардын эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп жатат деген ойдомун. Бул менин терең ишенимим. Анткени Путиндин эң башкысы максаты бул Берлинди кайрадан басып алуу же Брюссельге кирип баруу эмес, ал мурунку СССРди кайра түзүү аракети. Эми бул бир гана Украина менен башталган эмес. Ошол эле Молдованы бөлүп жарып, аны Приднестровияны Москвага көз каранды кылган аракети, андан кийин Грузияга кирип келгени, Түштүк Осетия, Абхазияны дагы мындай шарттуу түрдө кашыкчада эгемендүү мамлекет деп, бирок толук кандуу ошол Россиянын Кремлдин буйругун жүргүзгөн жана саясатын жүргүзгөн мамлекеттерди түзүп алганына буга чоң далил катары көрсөтсөк болот да. Андан тышкары ошол Крымды алып салгандагы бул дагы ошол баскынчы постимпердик саясатынын кесепети катары билсек болот деген ойдомун. Анын уландысы катары ошол Украинадагы бул Бжезинскийде айтып жүргөн буга чейин Совет мамлекетин кайра куруу бир гана Украина менен байланыштуу делген да. Эгерде ошол Украинаны багынып берсе Россияга, ошондо жаңы Советтер Союзун курууга бүт мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтып келгенбиз. Ошондуктан ал жактагы окуя биз үчүн маанилүү. Ал эми азыркы учурда эң актуалдуу маселе бул азыр биздин кыргыз жарандардын ошо согуш таласында мерт өлүп жатканы абдан биз үчүн чоң трагедия. Анткени жана буга бийликтегилер толук көңүл бурулбай жаткандагы бул дагы чоң маселе. Анткени биздин бийликтегилердин конституциялык милдети биздин жарандардын ден соолугун, өмүрүн сактап калуу. Ошол биздин жарандар миңдеп ал жака согушка катышып жатканы биздин бийликтегилер конституциялык милдеттемени аткарбай жатканын белгиси. Андан тышкары биз абдан абройлуу делген Бириккен Улуттар уюму, башка дагы уюмдардын дагы өзүнүн кандайдыр бир милдеттенмелерди алганбыз да. Эч башка согушка катышпоо, өзүбүздүн адамдардын өмүрүн сактап, жана баскынчылык саясатын жүргүзбөө депчи. Ал эми ошол кайрадан эле биздин жарандардын ошол жакта катышып жатканы абдан бир чоң трагедия десек болот. Ошондуктан бул жерде биздин аракетибиз ошол бийликтегилерди бул маселеге көңүл бурдуруу жана саясатын күчтөндүрүү. Бирок бул бир гана биздин мамлекетке байланыштуу эмес. Ошондой эле саясатты башка дагы борбор мамлекеттер ошондой эле көз жумдуу саясатын жүргүзүп келет да. Ошондуктан бул жерде Борбор Азия мамлекеттери бирдиктүү бир саясатын жандандыруу аракети катары биздин аракеттерди ошондой кабылдаш керек да. Борбор Азиядагы башка мамлекеттерди жайына коелу, ушул Кыргызстандын бийлиги, дагы айтканда президент ушул Шанхай кызматташтык уюмунун чегинде же болбосо мына Евразэстин чегинде кандай бир так билдирүүлөрдү айтып келет, тигил же бул маселе боюнча өзүнүн позициясын билдирип келет. Ошол эле учурда жана Палестина боюнча деле өзүнүн пикирин айта коюп жүрөт. Анан бирок кыргыз бийлиги ушул Украина боюнча сиздин оюңузча пикири кандай болуп атат? Мындай бар же жок, же оң же терс, ак же кара дегендей пикири кандай сиздин оюңузча Украина боюнча? Мен эми анын ошол унчукпай нейтралдык позицияда болгонун түшүнүү менен кабылдайм. Бирок биздин азыр согуш биздин жарандар ошол согушта мерт болуп жатканы бул биздин нейтралдык позициябызды дагы бузуп жатат да. Чоң кедергиси тийгизип жатат.
биз нейтралдуу мамлекет эмес экенибизди далилдеп жатат да. Өзгөчө ошол туруктуу эмес Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши мүчөсү болгондон кийин биздин ошондой кырдаалда болуп жатканыбыз абдан чоң биздин имиджибизге, аброюбузга абдан чоң минус. Ошондуктан азыркы учурда бул актуалдуу маселе эмеспи, эми бийлик буга көңүл бурат деген үмүттөбүз да. Бул ошол шарт түзөт деген ойдомун. Эми нейтралдуу позиция дагы түшүнүктүү нерсе. Анткени биз бүт жактан Орусияга байланганбыз. Мисалы ошол экономикалык жактан мигранттардын акчасын, андан тышкары газ, нефть дагы биз Казакстандан албайбыз да, мисалы. Түздөн түз Орусиядан алабыз. Андан тышкары алар бизде абдан көп салык тарифтеги жеңилдиктерди берген. Мисалы Европага салыштырмалуу биз бир нече эсе арзаныраак бензинди сатып алабыз. Эгерде Орусия бир паста ошол бензиндин баасын, нефттин баасын Европадагыдай кылып койсо, анда бизде бат эле саясий толкунулорго алып келиши мүмкүн да. Бул абдан мындай төбөкөлчүлүк чоң. Андан тышкары биз ошол Москва үчүн абдан стратегиялык мааниге ээ, сиз айтып келген Шанхай кызматташтык коюму, коңшу КМШ мамлекеттери, андан тышкары ОДКБ, ЕС сыяктуу абдан ошол Москва үчүн абдан маанилүү уюмдардын мүчөсүбүз да. Алар керек болсо Кыргызстанда бир гана кант эмес, 5 стратегиялык мааниге ээ аскерий базасы жайгашкан. Ошондуктан бул дагы биз ошол аскерий жактан дагы аларга абдан көз каранды экенибиздин белгиси. Анан үчүнчү фактор, бизде ошол федералдык орусиялык телеканалдар бүт монополия ээлеген да. Алар ошол биз керек болсо Орусиянын ичинде гана эмес, дүйнөлүк жаңылыктарды керек болсо ошол Орусиянын жаңылыктарын алардын көз карашы менен билип жатабыз да. Ошондуктан биздин жарандар дагы ошол согушка барып жаткан себеби ошондон да. Анткени көбү билбей туруп, ал жакта ошол согушка катышсам эчтеке болбойт, Орусия мени сактап калат деп абдан мындай туура эмес түшүнүк менен ал жакка барып жатканын өзүбүз көрүп жатабыз. Керек болсо ал менен ошол жалданган адам менен сүйлөшкөндө, сен эми Кыргызстанга кайтып келесиң, эми жазаланасың десем, жок, мени Россия сактап калат деген ой бар экен да. Ошондуктан бул жерде көрүнбөгөн бир пропаганда маселеси да абдан терең да. Ошондуктан биз бул жактан курчанганбыз абдан төбөкөлчүлүктөргө. Бирок ошентсе дагы бизде азыркы учурда 30 жылдын дагы тарыхын жыйынтыгы деп коелук, биз мультивектордук. Башка дагы бир гана Россияга байланбай, башка бир мамлекеттер менен да туруктуу мындай эки мамлекеттер үчүн пайдалуу бир мамилени түзүүгө кызыктарбыз. Ошол эле батыш мамлекеттери менен, башка араб мамлекеттери менен. Ошондуктан жанакы Думада отурган депутаттар дагы ошол ажылдап айтып жаткан себеби да ошондон да. Эмне үчүн бизде ошол ОДКБге кирбеген Иран жана Түндүк Корея колдойт дагы, а биздин стратегиялык өнөктөш деген сыяктуу Кыргызстан мамлекеттер сыяктуу мамлекет бизди колдобойт деп кыжыры менен айтып келишет да. Анткени биздин өзүбүздүн жолубуз бар. Ошол жолу менен кете бериш керек да. Бирок биздин ошол кайрадан айтып келейин, биздин ошол жерге Украинадын таласында украиналыктарды өлтүрүп жаткан биздин жарандарыбыздын ошол жакта барганы абдан биздин чоң трагедия жана мисал. Украина Орусия маселеси багытында гана эмес, өңүтүндө гана эмес, ошол дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөрдөгү кайсы бир маселелерди кабыл алууда, аларды мындай бир окууда, көрүүдө, ошол Кремлдин пропагандасынан сырткары бир альтернативдүү маалымат жеткирүүнүн башка дагы кандай бир жолдору бар деп ойлойсуз кыргыз калкына? Кремлдин көзү менен эмес. Эми биздин жасап жаткан ишибиз ошол альтернативалык медиаларды ошол функцияны өздөрүнө алса абдан маанилүү болот. Бирок бул дагы деле сөз эркиндиги менен түздөн түз байланыштуу да. Анткени эгерде сөз эркиндиги болбосо, анда өзүн цензура жасап ал маалыматты жеткирүүгө кызыктар болбойт да биздин журналисттерчи. Андан кийин кыйырдагы маалыматтар бар. Мисалы ошол эле Рита Карасартова карата козголгон кылмыш иши, Төлөкан Исмаилова дагы ошол митингден кармап кеткен дагы алардын ошол Украина боюнча позициясы боюнча
болду деген да сөздөр бар да. Ошондуктан бул жерде дагы көп элдер коркуп бул маселени козгогондон качып жатканын биз өзүбүз көрүп жатабыз кесиптештерденчи. Жапон өлкөсүндө иштеп калдыңыз, Ооба. жашап калдыңыз. Ошол Жапония өлкөсүнөн Кыргызстан кандай жактарынан үлгү алса болот? Эми подкаст деген бул ошол интервьюнун айырмачылыгы ошол мен дагы суроо берсем болот да карман. Болот, албетте. Бул деген баарлашуу, пикирлешүү. Баарлашуу. Сиз да айтып калдыңыз жана эмеде мессенджерден ошол жакшы жактары бар экен, жаман жактары бар экен депчи. Ошону сиз башында айтып кетсеңиз, мен дагы ошого таянып ошол сөздөрдү улап Мен өзүм өзүңүздүн жакында эле Жапонияга барып келдик. келбедиңизби ошондон? Эми албетте 3 күн жүргөн адам 3 күндүк эле маалымат алат. 10 күндүк жүргөн адам Жапонда 10 күндүк маалымат алат. Ички терең бир жактарын билбейт дегендей. Бир 10 күнгө жакын жүрдүк. Эми жакшы жактары көзгө көрүнгөн, чак этип көрүнгөн жагы жалпы ошол Жапон коомунун маданияты, сыпайылыгы, бири-бирине болгон сыйлоосу, транспортто болобу, көчөдө болобу, мындай бирөөнүн акысын, укугун сыйлоо деген маселе аябай ашыкча эчтеке жок. Баары так эрежеси менен кынтыксыз. Дүкөнүнө кирсең дагы, көчөдө жүрсөң дагы, мамиледе дагы бирөөгө жүгүң артпа. Коомго сенин инсан катары жүгүң тийбесин. Ар бир адам өзүнүн жүгүн коомго арттыра берсе, ал жүк чоң болуп мамлекетке түшөт. Ар бир адам өзүнүн мындай бир жоопкерчилигин сезиш керек деген нерсени мен мындай жалпы жонунан байкадым. Жакпаган нерсечи? Кандай өзүбүзгө гана тиешелүү, аны кыргыздар гана түшүнчү, бир ушуну бир нерсе жетишпегендей да. Мындай өтө мыйзамдуулук, тактык баары жай-жайына келиптир, бирок кабыр-шабыр мындай бир мамилелер бир жоктой. Ушу 8-9дан кийин эле дароо укташат экен. Бизге окшоп андай жүрө бербейт экен. 12ге чейин анда 5 бармак берип, анан тойдон тарап, андан ары бириникине бири конокко баралы дегендей ушундай бир нерселерди мен байкабадым. Менимче жапондуктар да муну түшүнүп болуш керек. Мындан да чарчаган адамдар көп. Ошондуктан балким ошол жапондуктар дүйнө жүзүндөгү эң биринчи орунда ошол волонтерлук кызматты аркалап жаткан себеби да ошондон болуш керек. Эң эркин ошол жүрүүгө. Анан кийин бир детальды алып кетейин. Бир туристтик компанияга кирип калдым. Ошол жерде ошол ар кайсы аймактардагы жарнамалар туруптур. Ошол жерде ошол Борбор Азияга баруунун дагы бир аракет кылган бир жарнамаларды көрүп чалып калдым да. Ошол жакта бир тала бар экен, жайлоо деп коелу. Анын артында тоолор, анан кийин бир адам турат аркасы мененчи. Анан жазуу турат да жапонча. Ошол Кыргызстанды аралап жүрүп, сиз ошол туалет табуу мындай машакатын көрбөсөңөр деле болот. Мисалы табигаттын арасынан деле заара кылып ошол кылуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн дейт да. Бул эми биз баалабайбыз да бул нерсеничи. Өзгөчө ошол Жапонияда барып келгенден кийин бул нерсе дагы абдан бир чоң баалуулук деп коелучу, роскош деп коелучу. Ошол нерсе бар экенин билесиң да. Ошол сиз да айтып калдыңыз, жанакы постто да жазып калдыңыз, ошол барып келгенден кийин ошол өзүңүн мамлекетиңин ого бетер бактап калат экенсиң. Чын эле ошондой. Байкабай жүргөн нерселериң байкалып калат. Жакшы жактары мындай табигый нерселер чын эле биздин ошол жанакы роскош экенин билип каласың да. Анан кийин жанакы буга чейин импердик бир көз караштагы Москва жөнүндө сөз айтып калдык. Жапонияда да так ошондой болгон. Бирок алар Орусияга салыштырмалуу мындан арылган да. Бирок азыркыга чейин кандайдыр бир кесепеттери бар. Мисалы мени сүйлөшүп жүргөндө жапондуктар менен кийинчерээк бир дос болуп калган жапондук айтып калды да, сен башка жапондуктар менен сүйлөшүп калганда сөзсүз түрдө кыргыз экениңди билгизип кой дейт да. Анткени мен көрүп жүрөм дейт, сен сүйлөшүп жатканда сени көбүнчө корей катары кабылдап, сага мындай кичине терс мамиле кылып жатканын мен көрүп жатам дейт да. Ошондуктан эгер кыргыз десең, алар кыргыздар мындай алыскы калк экенин мындай билип туруп, жана кыргыздардын ошол жапондуктарга карата дагы терс мамиле жок экенин билишет дейт да. Ал эми ошол чынында ошол коңшу мамлекеттер ошол Жапонияга карата дагы абдан азыркыга чейин терс көз караш бар болгонуна мен өзүм күбөмүн. Эми бул дагы ошол алардын ошол өзгөчө экинчи дүйнөлүк согушта абдан чоң зомбулук жасаган кесепети да. Эми Нанкиндеги окуя абдан жүрөктү титиреткен окуялар болгон да.
зордук зомбулук ошол корейлерге, кытайдык айымдарга да секелектерге дагы жасалганы баары тең катталган. Эми экинчиден чыныгы эле мындай демократиялык мамлекеттер деп аталганы менен чын эле ошол 50 жылдан бери бир эле партия бийликте турган да, либералдык демократиялык партия. Эми алар өзгөрүү жасаган эмес, ошондуктан азыркыда саясий кризис болуп, ошол демократиялык партиядагы атаандаштык болуп, бир саясий атаандаштык болуп жатканын биз өзүбүз көрүп жатабыз. Эми Жапон мамлекети менен жалпы алганда мамиле түзүү абдан маанилүү. Анткени өзгөчө Чыгыш Азия мамлекеттеринин ичинде ошол Кытайга атаандаштык түзүп, ошол Кыргызстанда бир гана ошол Кытайдын саясий жактан бир монополия жасабаш үчүн биздин ошол өзгөчө Жапония, андан кийин Түштүк Кореянын дагы мамилени ошол жогорку деңгээлде кармап туруу абдан биз үчүн маанилүү деген ойдомун. Бир гана ошол өзгөчө, анткени ошол Кытайга туруштук бере турган мамлекеттердин бири жана демократиялык багытты алган мамлекет бул ошол Жапония. Жана башка мамлекеттерге салыштырмалуу алар бизде эч кандай мындай экспансия кылууга кызыктар эмес да. Алар тескерисинче ошол биздин аймакта ошол таптакыр эле Кытай монополия болуп кетпесин дегенге кызыктар мамлекеттердин келет. Жана бул дагы биздин улуттук кызыкчылыкка дал келет деген ойдомун. Деги эле Жапон калкы ошол өнүгүү деген эмне экенин өздөрүнө дагы бүтүндөй коомго дагы эч кимге колко кылбастан далилдеп көрсөткөн бир коом болду. Өнүгүү. Ал өнүгүүнүн модели кандай экенин, эмне модель деп аталаарын бизден териштирип баягы терминологиясын айтып дебей эле койлу, бирок өнүксө болоорун көрсөттү. Анан эмне негиз болду ошол өнүгүүгө? Мындай согушту көрүп калган эл ошондой болуп жапатырмак, ынтымактуу болуп, чогуу командалык дух менен ушинтип өнүгөбү? Же болбосо башка бир себептери бар бул өнүгүүнүн? Жапон мамлекети 130 миллион калкы бар мамлекет да. Анан алардын тили да абдан өзгөчө, бирок жана ар кандай уруудан турат. Буга чейин айтып кеткендей керек болсо кландан турат. Анан кийин Жапонияда эң 3 чоң диний агымы бар да. Бул буддизм, синтоизм жана христиандар да көп жапондуктардын арасында. Бирок өз ара сүйлөшүп отурганда алар үчүн эң маанилүүсү бул жапон болуу да. Ошол үчүн аларда мисалы чет жактан келип ошол жапон тилин канчалык үйрөнүп, маданиятын терең билсең дагы, сен алар үчүн дайыма гайжин боло бересиң да. Бул ошол чет элдиктин мындай сыйлуу урмат аталыш эмес, бул ошол кемсинткен аталыштардын бири да. Эч убакта чет элдик ошол жапондук менен тең болбойт деген бир түшүнүк бар да алар үчүн. Канчалык сен менен ал сыпайы болбосун, ал эч качан сени тең көрбөйт да. Жапондуктар менен тең көрбөйт. Ошону билип билишибиз керек да бизчи. Бизде болсо 8 миллион калкыбыз болсо дагы биз ошол мусулман эмес, кыргыз эмес, анан кыргыздын ичинде дагы уруу болуп бөлүнүп, түндүк түштүктелип, ар кайсы областтардын дубандардын өкүлдөрү деп ошентип бөлүнүп жатканыбыздын себеби абдан туура эмес деген нерсени. Эң негизгиси жапондуктар сыяктуу биз үчүн дагы эң негизгиси улут кыргыз болгону эң маанилүү болуш керек деген ойдомун да. Менин оюмча. Эч кимге таңуулабайм бул нерсени. Канаданын премьер-министри ошол түпкү элден болбосо дагы премьер-министр болсо болот. Лондондун мэри болобу, же Америкадагы кайсы бир штаттын мэриби, башка бир мигранттын уулу чоңоюп өсүп жетилип анан башчы болсо болот. Анан Жапонда андай болбойт экен да? Жапонияда төрөлүп туруп Корея улутундагы өкүлдөр керек болсо ошол жогорку билимди алууга мүмкүн эмес учурлар болгон да. Ошондуктан бул жерде эми сырттан биз суктаны менен кара беребиздечи. Бирок Жапон мамлекети өзү арал болгондуктан алар эч убакта керек болсо башка Европа мамлекеттерин айтпай эле болок. Ошол Кытай менен Түштүк Корея менен өзгөчөлөнүп башка бир нукта өнүккөн мамлекет болуп кеткен себеби ошондон болгон да. Анан алардын ошол монголдордун таасири да анчалык көп күчтүү болгон эмес да.
алардын маданиятында дагы аралашкан эмес. Анткени монголдор керек болсо ошол Кытайды башкарып турган, Түштүк Кореяга чейин жеткен. Ал эми жапон мамлекеттерди өздөрүнүн маданияты менен өзү менен эч убакта башка мамлекеттердин таасири менен Мейджи убагында гана 1860-жылга гана агым күчтөнгөн. Бирок ошентсе дагы алар өздөрүнүн духун сактап калган, бирок ошол эле нерсе көп жакшы нерсе, жаман нерселер да бар да бул нерсеничи. Анткени ошол эле жапондуктар башка элдин өкүлдөрүнө салыштырмалуу алар башка керек болсо маданиятты эмес, тилди үйрөнүү абдан эле машакаттуу да. Алар мындай кыргыз тилин эле үйрөнүп кетишет болуш керек, а мындай англисче сүйлөө абдан эле кыйынчылык туудурат бул аларгачы. Ошону түшүндүрөт элем кыскача айтканда. Бирок андан кийин жанакы сиз айтып кеттиңиз, бул индивидуалисттик өлкө да. Бул батыш мамлекет. Чыгыш тарапта жайгашса дагы бул бизден абдан айырмаланып турган, биз абдан ошол үй бүлөгө, өзүбүздүн урубузга абдан көп аларга жардам берип, ошонун өкүлү болуу биз үчүн сыймык эмеспи? Алар үчүн өзгөчө жаңы муун үчүн бул анчалык сыймыктанчу нерсе эмес. Ал жерде дипломаттар үчүн сөз чеберчилиги сынак өткөрүлүп жүрчү. Ошол жакта мен бир кубок утуп алгам. Анын ошол мен айткан сөздөрдүн маңызы биз мигранттардын өлкөсүбүз дегенбиз да. Анан кийин бизде кайсы катаал шартта иш жүрбөсүн башка жакта болбойлук, биз дайыма айлыктын жарымысын көбү үй бүлөбүзгө жөнөтүп турабыз дегенбиз да. Бул мисалы жапондуктар үчүн абдан таң калчу факт. Анткени алар эч убакта үй бүлөсүн өзүнө жогору койбойт да. Алар өздөрүнүн өнүгүүсү, амбициясын жетүү алар үчүн анда канча маанилүү да. Ошондон мындай шарттуу түрдө азыркы учурда бул батыш мамлекети эле болуп калган деп эсептесек болот. Эми ушул элчиликте иштедиңиз, Жапон элчилигинде экинчи катчы болупчу. Анан ушу элчилик боюнча сурайын деп атам. Президент Садыр Жапаров жана андай бир сөздөр болуп атпайбы? Мындай дипломатияга тиешеси жок эле адамдар эле барып эле элчи барып отуруп калат. Эми андай нерселер болбош керек. Ал үчүн кадимкидей тепкичтерди басып өтүп, анан элчи боло тургандай, консул боло тургандай нерселерди бир кылышыбыз керек дегендей пикирин билдирбедиби? Канчалык деңгээлде мындан ары, эми буга чейинкисин айтпай эле коелу, мындан ары дипломаттык жөндөмү бар, чыныгы адистер дипломат болуп, элчи болуп, консул болуп барат деп ишенесиз? Катардагы кызматкерлер алар ошол тышкы иштер министрлигинин ичинен жетилип өсүп ошол кызматка барыш керек деген ойдомун. Ал эми элчи Кыргызстандагы эмес, дүйнөлүк практика деле ошондой. Ал сөзсүз түрдө дипломаттык адистиги болбосо дагы эл аралык мамилени түшүнүшү керек. Бирок ошол эле учурда анын президенттин терең ишеними болушу керек. Же конгрессин деп коелучу, парламент. Анткени ал жакта мамлекеттин дагы президент дагы өкүлү. Керек болсо ал жерде анын айткан сөзү президенттин сөзү айтып жаткандай сезилип туруш керек да. Ошондуктан бардык эле тышкы иштер министрлигинде иштеткен кызматкерлер ошондой деңгээлдеги адамдарбы деген мен үчүн чоң суроо. Ошондуктан менин оюмча ошол эле Текебаевдин азыркы кызматта отурганы абдан эле табигый туура нерсе, Садыкшин Нияздыкы деле. Анткени алардын саясий өлчөмү, мындай деңгээли ошого жеткиликтүү да. Алар кандай гана маселе болбосун, ошондой протокол бар. Алар жабык түрүндө катты тышкы министрлердин каратпай туруп эле түздөн түз президентке жөнөтүү функциялары жазылган да. Түздөн түз баарлашуу каналдары бар. Бул ошол дүйнөлүк практика. Ошондуктан бул жерде мен кандай бир каршылыкты көрбөйм. Президент кандай адамды туура көрсө, жана ишенсе, жана ал ошол адам биздин улуттук кызыкчылыгыбызды ошол тышкы айдамда коргой алат деп ишенсе, анда сөзсүз түрдө мындай адамды дайындоого толук укуктуу деген ойдомун. Бирок ошол эле учурда ал ошол профессионал дипломаттык кызматты ине жибине чейин билбегендиктен аны коштоп жүргөн адамдар сөзсүз түрдө дипломаттык адистиги болушу керек. Жана бүт ошол протоколду, жана ал жерде мелочей не бывает деп коет го, ошол нерселерди дыккат изилдеп карап, алдын ала ошол каталарды кетирбеш үчүн ошондой адамдар сөзсүз түрдө болушу керек деген ойдомун. Ошол эле учурда айрым кээ бир элчиликтер
мамлекетте татыксыз элчилер барып калганы жөнүндө дагы маселелер барбы оюңузча, же баарында маселе жокпу? Эми катачылыктар сөзсүз түрдө болот, бирок мен ошол эле учурда мисалы абдан эле мындай дасыккан, ошол тышкы иштер министрлигинде иштеген дипломаттар ошол элчи болуп кызматка барып калгандан кийин укмуштуудай ошол мамлекет менен мамиле секирик жасап өнүгүп кетти дегендилер көргөн эмесмин да. Бул жерде ошол тышкы иштер министрлигинде иштедиби, иштеген эмеспи, бул экинчи маселе. Бул жерде ошол президенттин өзүнүн ниетинде чыныгы бир тууганын бир кызматка берип коюу эмес, чыныгы ошол мамлекет менен тыгыз мамлекет түзүп, аны менен толук кандуу мамиле жасап өнүгүүгө бир салым кошот деген адамды коюуда ошол негизги принцип болсо, анда сөзсүз түрдө бул адам пайда алып келет. Эгерде андай принципке таянбаса, өзүнүн бир тууганын алып барып коюп койсо, жана анын деңгээли төмөн болсо, анда сөзсүз түрдө бул кедерги тийгизет. Андай учурларды деле көргөнбүз. Кыргыз саясатында кайсы окуя кайнап атат дей турган болсок, жанагы 75 кишинин каты ызычы болуп атпайбы? Эми аны айтпай кетсек болбойт. Бирок ошону түз суроодон мурда мен баары бир жанагы тандемди, Садыр Жапаров менен Ташиевдин тандеми аман соо кезинде, бузула элек кезиндегисин сурагым келип атат. Ошол тандемдин коомго пайдасы көп болдубу же зыяны көп болдубу? Эми ар бир тарыхый окуяга кичине убакыт өтүп, ошондо анализ жасоо жеңилирээк болот да. Мисалы мен үчүн ошол Бакиев, Акаев замандагы болгон минус плюстөрдү анализдөө жеңилирээк да. Коопсуздураак десек болот окшойт. Ал эми азыркы учурда ошондой тандем түзүлгөнү, бизде классикалык түрдө саясий система түзүлгөн эмес да. Ошону Америкада сыяктуу аткаруу бийликти көзөмөлдөөчү көп жүз жылдан бери түзүлгөн соттук система жокко эсе, жергиликтүү бийлик, губернаторлор, Америкада губернаторлорда эмес. Анан ошол аткаруу бийлигинин жетеленме эмес, ошонун принтери эмес, чын эле туруктуу бир көзөмөлдөөчү конгресс бар да. Бизде Кыргызстанда андай жокко эсе. Парламент андай эмес. Квази демократиялык мамлекетте ошонун тең салмактуулукту камсыздай алган бир борбор түзүлгөн да. Ошондуктан балким бул жакта оң жактары көбүрөөк болду го деген ойдомун. Анткени ошол эле Кулов менен Бакиевдин тандеминде дагы ошол 2007-жылга чейин Бакиев тарабынан аша чапкандык болгон эмес да. Анткени экинчи жагынан Кулов да бийликти кармап турган. Ошону кетирген себеби да ошондо болгон да. Ошол аналогия канчалык чын туура келбейби билбейм, бирок бул учурда дагы көп жакшы иштер жасалган да. Бул жерде алардын ошол тандем болгону бир нерсе, экинчиси бийлик, аткаруу бийлиги мындай күчтүү эч убакта болгон эмес да. Ошол убакта көп жакшы нерселер жасалган. Аны айтып коюшубуз абзел. Эң негизгиси менин оюмча ошол абдан бир стратегиялык мааниге, абдан биздин үчүн коопсуздугубузга эң керектүү нерсе ошол тажик тарап менен биз чек арабызды чечип алганыбыз абдан жакшы иш болду, тарыхый иш болду. Анткени Акаевдин кеткен себебинин бири бул үзөң кукушту берип койду деген шылтоо болгон да. Экинчиси ошол Бакиевдин да кеткен себеби ошол каркыраны берип койду деп. Андан кийинки келген президенттер ошол абдан мындай талуу, абдан мындай татаал чек ара маселесине киришкен эмес да. Отунбаева дагы, Атамбаев дагы, Сооронбай Жээнбеков дагы. Керек болсо Атамбаев мынакей Каримов өлгөндөн кийин ошол проблемабызды чечип коебуз деген ошол сөздөн улам болуп кеткен да, туурабы? Табыгы эле чечилип калат деп ойлогон да. Ал эми табыгы чечилбейт экен. Керек болсо тажик тарап менен 20 жыл мурун таштарды бири-бирине ырыткандан баштагандан ал эми мынакей 22-23 жылы оор артиллерия эки тарап колдонгонун көргөнбүз. Керек болсо Борбор Азиядагы дагы бир согуш тутап келет деген коркунуч болгон да. Ошону алдын ала билип, биздин бийликтегилер Садыр Жапаров дагы, Камчы Бекташиев дагы бул маселени саясий эркин көрсөтүп, бул маселени чечип кеткени абдан чоң, абдан мындай чоң нерсе. Эми коррупция менен күрөш болду, анын канчалык жыйынтыгы туура болдубу билбейм, бирок ОПГ менен кылмыштуулук топтор менен алардын ошол саясатка кийлишпегөнгө мындай чоң бир мындай точка коюлду деген ойдомун да.
аларды ошол анткени керек болсо жергиликтүү кеңештен баштап жогорку кеңешке чейин ошол кылмыштуу топтун өкүлдөрү саясатын жүргүзүп келгенин биз көрүп келгенбиз да. Бул эки нерсени мен мындай кандай позитивдүү нерсе катары кабылдайт элем. Бир карасаң Садыр Жапаров бул жакта лента кыркып жүрөт. Бир убакта карасаң Камчыбек Тияшев тияктагы көпүрөнүн лентасын кыркып жүрөт. Анан кийин иши кылып экономикалык жана көрсөткүчтөр, жанагы миллиардтаган жанагы көрсөткүчтөр өсүп атат. Мурда кийин мындай болбоду эле деген көрсөткүчтөр, Анан ошонун баарында тандем бүтүн кезде бул экөө жасап атат деп экөөнө тең кол чабуулар болуп аткан да. Анан тандем талкалангандан кийин эле бирөөсү жакшы, бирөөсү эң жаман дегендей медиа саясат болуп аткандай да. Анан муну кандай түшүнсө болот? Бул баягы эле саясий маданияттын түптөлбөй жаткан себеби катары билсек болот. Анткени биз ошол болгон кемчиликтерди адам бийликте турганда, жогорку позицияда турганда айтуу биздин жарандык позициябыз болуш керек деген түшүнүк калыптанган эмес да. Ошол эле мисалы саясий коомдук жөнүндө сөздөр айтылып келет. Сөзсүз түрдө бул адилеттүү сөз. УКМК абдан чоң, мурунку УКМК сыяктуу эле саясий коомдукту жүргүзгөн. Бирок бир эле УКМК жүргүзгөн эмес да. Башкы прокуратурадагы, ички иштер министрлиги дагы мурункудай эле саясий коомдуктун куралы болуп келгенин биз көрүп келгенбиз. Ал эми ошол азыркы жабыркагандар, Кепир Абад Ишиолов башкалар дагы муну көрмөксөнгө салып, бир гана ошол коомдукту, бир гана УКМК жүргүзүп келген деген дагы толук картинаны ачып бербей жатканын катары кабылдасак болот да. Ошондуктан мисалы сиз буга чейин Мавлян Аскарбековду айтып кеттиңиз, Азиз Абдырасуловду айтып кеттиңиз. Эми бул окуялар ташып кеткенден болуп жатпайбы? Бул эмне саясий коомдук эмеспи? Саясий коомдуктун бирден бир белгилери. Анан кийин мен да айтып келгем, мынакей оттепель деп айтып атасыңар. Биздин тарых көрсөткөндөй, өзгөчө ошол президенттик шайлоону отурлай бир жылга калган убакта тескерисинче саясий тала тазаланат да. Эми бул учурда дагы кандайдыр бир ошол Садыр Жапаровго тете бир күч түзүлөрүнө көзүм жетпейт. Анткени бизде жакшы жери шайлоонун добуштору так саналат, буга ишеним бар. Бирок шайлоо ошол бюллетенди саноо менен эле бүтпөйт экен да. Ал ошол шайлоо марага чейин кайсы татыктуу адамдар жетет экенине толук кандуу байланыштуу да. Азыр ушул Садыр Жапаровго тете болбосо дагы ошого жакындай турган аброй боюнча, популярдуулугу боюнча, ишеним боюнча кандидаттар, талапкерлер жокко эсе. Анткени алардын ал шайлоого катышууга мүмкүнчүлүгү кескиленген. Муну ачык эле айтып коюш керек. Бул эмне болот? Мунун аягы жакшы болобу? Кескиленсе, эми ким кескиледи, кантип кескиледи сөз кылбай эле коелу, бирок ушунун аягы кандай болот эми ушу? Бир эле талапкерде мүмкүнчүлүк жогору. Мен айтып калам да дайымачы. Мен саясий серепчи катарда кете кайрылып калышат. Кыргызстандагы ички саясаты боюнча айтуу абдан эле кыйын да. Мен керек болсо башка мамлекеттердин саясий процесстери жөнүндө баам салып келечекте эмне болоорун айтууга даярмын, бирок Кыргызстанга келгенде даяр эмесмин деп айтып келем да. Анткени биздин 3 революцияны көрсөткөндөй, сиз экөөбүз 23 мартта, 24 мартта эмне болуп кеткенин билген эмеспиз да. Билген эмес болчубуз. 6 апрелде дагы 7 апрелде 100 биздин кыран жигиттерибиз каза болгонун ким билиптир? Эч ким билген эмес. Анан ковидтен кийин дагы 3 революция болоруна дагы биз ишенген эмеспиз. Ошондуктан биздеги саясат абдан татаал. Анан эмне үчүн ошону сарасип кылуу кыйын экенин баам салганда, биздин саясий процесстер алар жабык өтүүдө да. Алардын эмне болуп жатканы бизде ачык карталар жок. Ошондуктан биз саясий серепчиликти дагы мындай анча ишеним менен да карабайм да. Анткени биз имидждердин эле, ушактардын имидждеринин ортосунда эле бир анализ жасаганга аракет жасайбыз да. Эми бул саясий анализ эмес да. Ошондуктан биздин эң башкы талабыбыз саясий чечимдер ачык болуш керек. Анан кийин бизде көп эсе ошол саясий эксперттер, саясатчылар дагы өздөрүнүн позициясын айтуудан качышат да. Медиаларда керек болсо ошол респонденттерди табуу абдан кыйынчылык болуп калган.
өздөрүнүн абдарын тескеп калышкан, коркот. Анан кийин бизде дагы элдин дагы мындай талабы жок да. Ошолордун керек болсо саясаттан 10 жылга жоголуп кетет, анан кайра пайда болуп калат. Мисалы ошол эле батыш мамлекеттерде мисалы сен саясий айдагында тынымсыз күрөшүп турушуң керек, өзүңдүн позицияңды билдиришип турушуң керек да. Эгерде 2-3 күн билдирбесең, анда сенин аброюң түшөт, себеп жоголот. Ошондой система түзүлгөндө бизде болсо келет да кайра пайда болуп калат, анан кийин ошо менен жүрө берет. Ошондуктан биздин дагы ошол элдин алдындагы жоопкерчилик жөнүндөгү маселе бар да. Анын репутациянын институту да жоголгон. Адам кандай гана кылмыш иштерди жасабасын, буга чейин кандай гана былык иштерге аралашпасын, ал кайрадан эле эгерде пулу болсо, артындагы дагы 200 адамы болсо, анда анын кайра саясий иштерге аралашканга жол ачылган да. Ал эми башка батыш мамлекеттерде, эми саясий система түзүлгөн мамлекеттерде эгерде бир шек саналган иштер болсо, керек болсо айымга ыдык көрсөтсөң, бүттү, кайрадан саясий жолуңду улантуу мүмкүн эмес да. Ошондой саясий маданият түзүлгөнүнчө бизде баягы эле кейпибизди кие берет окшойбуз деген ойдомун. Эми баягы 75 кишинин каты боюнча сиз эми өзүнчө башка бир ар кайсы кырдаалдар боюнча журналисттик иликтөөлөр жасап жүрөсүз. Ошол иликтөөлөрдү жасаганда мындай бир юридикалык мандемдерди да көрөсүз, ар кандай кырдаалдарды көрүп анализ кылып анан кийин материал жасайсыз да. Эми ушул 75 кишинин каты боюнча бир мындай бир баам салып көрдүңүзбү? Бул ошол жерде айтылган текстке, мазмунуна, ооба биз тигиндейбиз, пикирибиз мындайды каалайт элек дегенде күнөө бар бекен? Сот процесси болуп жүргөндө тыянак чыгаруу кыйын, бирок катка негизделсек өзүбүздүн анализибизде, бул жерде мен чындыгында андай анчалык кылмышты көргөн жокмун. Ал жакта ачык эле. Эми ошол эле 75 адамдар, алар мындай бир дагы жалындуу түрдө сөз эркиндиги жөнүндө, саясий куугунтук жөнүндө сөз кылганын бир да жолу көргөн жокмун. Анан кийин аларды мындай оппозиционер кылып көрсөтүү абдан эле, билбейм, мен булардын абдан эле төңкөрүш жасап, таптакыр эле ошол Садыр Жапаровду кетирүүгө бүт кандайдыр бир батальон түзүлгөнүнө, пенсионерлердин батальону түзүлгөнүнө ишенбейм да. Ошондуктан бул жерде бул жерде башка нерсе да бар да. Ар бир президент келгенде ошол демократия умтулат, сөз эркиндиги болууга абдан кызыктар болот да. Анан кийин бизде советтик мурунку саясий система болгондуктан аны болсо бүт маалыматтык вакуумга ошол ички иштер министрлиги жана УКМК өз карамагында алып салат да. Анан кийин ошондуктан ала президент дагы көбүнөсү маалыматты ошол биринчиден УКМКдан өткөрүп туруп анан кийин алат да. Ал жерде каттарды окусаң көбүнөсү барып Кыргызстан бүт жактан коркунуч тудурган күчтөр көп экенине ишенип аласың да. Ошондуктан президент каалабаса дагы ал ошол куугунтукка ыктап, ошол куугунтукту жүргүзгөн аппаратка таянып калат да. Көп учурда ошол өлкөнүн башчысы керек болсо ошонун күч аппаратынын карамында болуп калабы деген да шек болот да. Ошондуктан биз эгерде ошондой системаны бузалык десек, ачыктык болсок десек, анда сөзсүз түрдө күч аппараты өзгөчө УКМК, башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги үч баштуу драконубуз, алар президентке эмес, түздөн түз парламентке баш ийсе, ошондо биз чыныгы парламенттин дагы күчүн көтөрөт элек. Экинчиден күч аппаратындагы, күч структураларындагы көзөмөлүн кыскартат элек жана анын ошол президентке болгон таасирин дагы кыскартат элек. Ошондо президент дагы өзүнүн убадасынан тайбай, ошол демократиялык нутта өнүгүүгө жол түзүлмөк деген ойдомун. Дагы бир суроо, тактоочу суроо. Камчыбек Ташиевдин колунда УКМК деген нерсе турганда эч ким мунча калчу эмес. Анан тандем бузулуп, УКМКдан кызматтан түшкөндөн кийин эле көрсө бул акмак турбайбы, желмабыз турбайбы, көрсө эду педу аны мунулар менен көрсө мындай болуп аткан турбайбы деген тиришимдуктардын баары чыгып атат. Бүгүнкү күндө мына президенттин колунда президенттик бийлик деген ушундай нерсе турат. Эгер ошол президенттик
бийлик деген нерсе кеткенде Садыр Жапаровдон дагы буга чейин уга элек. Буга чейин эч ким билбеген, таң калыштуу, жана шок кылган, жанагы көрүшү мынтип жүргөн турбайбы деген нерселер чыгышы мүмкүнбү ошол канчыбек Ташиев окшоп? Болжолдош кыйын, бирок биздин өзүбүздүн тарыхыбыз көрсөткөндөй, ар бир президентке ошондой сөз ээрчиген да. Керек болсо эки президентибиз ошол сөздөн улам кайра мекенге кайта албай жүргөнү алар үчүн чоң трагедия болуп жатат да. Ошондуктан президенттин ошондон сабак алды деген үмүттөмүн биринчиден. Экинчиден ниети түз экенине ишенем. Мамлекетибиз өнүксүн деген ою бар экенине ишенгим келет. Бирок президентибиз көбүнесе жандагы жан жокерлөрүнө гана таянбай, кеңири диалог платформа түзүп, ар башка саясий күчтөр менен тынымсыз бир диалог кылууга аракет кылса жакшы болот эле деген ойдомун. Анткени парламент андай диалогтун платформанын жана бүт элди бириктирүүчү орган болбой жатканыбызды көрүп жатабыз. Экинчиден курултай институту дагы көбүнчө фикция болгонун көрүп жатабыз. Алар чыныгы көйгөйлөрдү сөздөрдү айтышат, бирок эч кандай көзөмөлдөөчү жана мындай тең шериктеш болбой жатат да бийликкечи. Ошондуктан президент өзү демилгелеп, ошондой бир аянтчаны түзүүгө өзү кызыктар болот эле, болсо жакшы болот эле. Ал жерде ошол Айныгыз деген саясий оппоненттерин да чакырып, ошондой бир сөздөрүн угуп, көңүл буруп, ошол саясатын ошого таянса жакшы болот эле деген ойдомун. Анткени оппозиционерлер болобу, бийликтегилер болобу, көбүнесе басымдуу бөлүгү алар баардыгы тең мекенчил инсандар. Алар Кыргызстан чын эле өнүксүн деген аруу тилеги бар экен деп ишенем да менчи. Сиз жана сөзүңүздө айттыңыз, президенттик шайлоодо азыркы президент Садыр Жапаровго татыктуу түрдө атаандаш болчу олуттуу атаандаштардын баары мындай тазаланды депчи. Анан ошондо сиздин мындай божомолуңуз кандай? Ошо президенттик шайлоо болсо президент Садыр Жапаров канча пайыз менен жеңип чыгышы мүмкүн? Негизи Түркмөнстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда президенттик шайлоо болсо пайыздык көрсөткүчтөр. Эми бизде Казакстан, Түркмөнстан сыяктуу шайлоо учурунда, шайлоо күнү бюллетендердин добушу бурмаланбайт деп мен терең ишенем. Андай болбойт. Анткени ошол экинчи революциянын дагы жыйынтыгы, мисалы, бизде асуу системасы киргизилген. Буга биз сөзсүз түрдө Атамбаевке да ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Анткени ал ошондой технологияны Кореядан алып келдирип бизге киргизип берди. Ошондуктан парламенттик шайлоо болобу, жергиликтүү шайлоо болобу, референдум болобу, президенттик шайлоо болобу, алар бардыгы тең саноосу так. Анткени саат 8 болгондон кийин бүт ачыктап чыгып калып атат сандар. Ошондуктан бул абдан маанилүү нерсе, бул ошол саясий стабилдүүлүккө бирден бир өлгөлөрдүн бири. Бирок мен буга чейин айтып кеткендей, шайлоо бир гана шайлоо күнү менен чектелбейт. Ал буга чейин ошол канчалык талапкерлер ошого марага жеткирилди, реалдуу талапкерлер. Алар ошол шайлоо убагында өзүнүн позициясын билдирүүгө мүмкүнчүлүк алдыбы, канчалык жолугушууларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деген критерийлер бар да. Эгерде алар сакталбаса, анда толук кандуу, адилеттүү, айкын атаандаштык негизде шайлоо болду дегенге ишеним болбойт. Аны бир гана КМШ мамлекеттеринин байкоочулары гана 100% таза шайлоо деп айтышы мүмкүн, бирок башка өкүлдөр андай айтпайт. Бул үчүн биз үчүн абдан маанилүү. Жана бул өзү бийликке маанилүү да, анткени легитимдүүлүгү ошол элдин ишенимине багытталат да. Ошол үчүн элдин ишеними болуш үчүн анда сөзсүз түрдө менин оюмча бул өзү президент Садыр Жапаровда кызыктар болуш керек. Реалдуу ага атаандаш болгон талапкерлерди ошол шайлоо өнөкөтүнө жеткирүү анын легитимдүүлүгүнө өбөлгө түзөт да.
Анткени андай кандидаттар талапкерлер болсо дагы ал 100% болбосо дагы жеңип чыгаарына көзүм жетет. Бирок ошону менен катар ал бизде саясий процесстер мындай башка коңшу мамлекеттердей сыяктуу эмес, монополдоштурулган эмес, жана эл өзү чечет экенине эл дагы көзү жетмек, эл аралык коомчулукка дагы буга ишенмек да. Бул дагы саясий стабилдүүлүккө абдан чоң өзөк болуп бермек деген ойдомун. Ушу шайлоо темасынан алыс узабай эле бир суроо дагы ошол. Бүгүнкү күндө соттор, прокуратура, бүгүнкү күндө УКМК, бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы өкмөттүк маалымат каражаттары булар ушу шайлоонун ачык, айкын өтүшүнө канчалык деңгээлде өбөлгө боло алат? Алар канчалык деңгээлде эркин? Эми сөзсүз түрдө соттордун чечими ачык айкын болуш керек. Алар бир гана мыйзамга таянып, саясий чечимге жана ак үйдүн буйруктарына жетеленме болбош керек да. Эми андай азыркыга чейин боло элек деген ойдомун. Сот системасы өзгөргөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясы? Борбордук шайлоо комиссиясынын эми функциясы чектелүү да. Алар өздөрү жазылган инструкцияга жараша иш медилигин жүргүзөт. Ошондуктан аларга карата мен мындай чоң мүчүлүштүктөрдү көрбөйм да. Алардын эң башкы функциясы ошол мыйзамга жараша өзүнүн процедураларын өткөрүү. Бирок процедуралар өздөрү туура эмес жазылган да. Мисалы бир гана шайлоо өнөкөтү бир айга чектелип калган абдан туура эмес нерсе да. Анткени бир ай ичинде эч кандай бир өзүңдүн позицияңды өзгөчө көз карандысыз талапкер болуп туруп жеткирүү мүмкүн эмес да. Ошондуктан мисалы Америкада көрүп жатпайбызбы? Бир жыл калганга чейин шайлоо өнөкөтү башталат да, президенттик шайлоо. Праймериз деп коет, партиянын ичинде шайлоо жүрөт, ал дагы шоу программа менен, анан депутаттар менен коштолот, сөзсүз түрдө талкуулот, анан серепчилер чогулуп, аларга суроолорду берет, алар шайлоочулар менен жолугат, андан кийин эки партиянын жеңүүчүлөрү бири бири менен атандашып, анан кийин абдан бир чоң саясий процесс болуп, бир гана Америка эмес, биз бардыгыбыз ким президент болоруна 100% болжолдой албай абдан кызыгуу менен көрөбүз да. Бизде дагы ошондой процесс болсо жакшы болот эле. Бизде шан шөкөткө эмес, түз эфирдеги депутаттарга көбүрөөк басым болуп, ар бир талапкердин саясий платформасын билгизгенге мүмкүнчүлүктөр түзүлсө абдан жакшы болот эле. Бирок ошол саясий талапкерлер алар бир курчак кандидат эмес, марионетка эмес, чыныгы реалдуу көз карандысыз талапкерлер болсо, бул кайрадан эле айтып кетейин, азыркы бийликтин саясий легитимдүүлүгүнө абдан чоң өзөк өбөлгө. Өзү бийлик ошого кызыктар болуш керек да. Ошондуктан ким кааласа катыштырса жакшы болот эле деген ойдомун. Мисалы мен абдан кызыктар болот элем, ошол эле Мадумаров, Текебаев болобу же балким Атамбаев да катышайын деп ойлосо, алардын да оюн билүү абдан жакшы болмок да. Анткени ал ар бир ошол талапкердин өздөрүнүн позициясы бар. Аларды ээрчиген элдер бар. Ошол айткан сөздөрү бул ошол аларды ээрчиген, алардыкка ишенген электораттын сөзү катары кабылдаш керек да. Эгерде алар сөздөр айтылбаса, анда бул позиция көз жазымында кала берет. Анан бул дагы саясий стабилдүүлүккө өбөлгө болбойт антачы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруктуу оппозиция барбы? Туруктуу оппозиция деп эмнени түшүнсө болот? Бул ар бир келген бийликке такай ошолорго каршы оппозиционер болуу дегенди түшүнсөк болобу? Бизде легалдуу оппозиция, легалдуу эмес оппозиция болуп калганда, бул өзү туура эмес түшүнүк. Анткени чынында бүт оппозиция делген күчтөр парламентте чогулуш керек. А бизде болсо керек болсо ошол парламентте алар биринчи ошол эгерде бийликке жакпаса, анда марага жетпеген талапкерлер көп болуп калганда. Бизде дайыма ошондой болуп калган. Эми бул абдан туура эмес нерсе, анткени бул дагы эгерде көбүрөөк саясий күчтөр, оппозициялык күчтөр легалдуу парламентте чогулса, анда алар дагы президенттик аппарат менен тең тайлаша турган бир орган болмок, жана алар дагы элдин мүддөөсүн ишке ашырууга толук бир көзөмөлдөөчү функциялар болмок да. Эгерде көбүрөөк оппозициялык күчтөр парламенттин сыртында болсо, анда бул саясий стабилдүүлүккө алып келбейт. Бул 2005-жылы, 10-жылы окуялардан биз көрүп өттүк бардыгын теңчи, 20-жылдагы да. Бүгүнкү күндөгү парламенттин деңгээлин кандайча баалайт элеңиз?
бүгүнкү парламент, бүгүнкү жогорку кеңеш өзүнүн миссиясын татыктуу аткарып атабы? Мен таң калганы азыркы депутаттар дагы көп айтып калышты да, биз ошол президенттин же Ташиевдин да айтышты, башка бир борбордон уруксат алып туруп анан кийин депутат болдук депчи. Эми бул өзү туура эмес нерсе да. Бир гана ага уруксат берген бир гана эл болуш керек да, электораты болуш керек. Эми бизде баягыдай эле саясий система өзгөрбөй жаткандыгынын көрсөткүчү белгиси катары калдырсак болот. Саясаттагы белгилүү бир нерселер болуш керек да саясатта. Мисалы принциптер. Болуп атабы, болбой атабы башка маселе, бирок ошол принциптер болуш керек. Ошол саясаттагы принциптер менен прагматизмдин ортосундагы чек ара, ортосундагы баланс кандай болуш керек? Принциптер сөзсүз түрдө болуш керек, бирок буга мындай баа берген бир гана эл да. Жана коомчулук. Биз учурда биздин трагедиябыз ошондо, көптөгөн саясатчылар принциптин тайып, таптакыр башка иши сөзүнө дал келбеген кадамдарга барса дагы эл өтө эле кечиримдүү болот да. Аларды кайра эле өз балабыз болсо олду ошол үчүн колдошубуз керек деген принцип элдеги. Ал ошол басымдуулук болгондуктан бул дагы көп туура эмес нерселерге алып кеткен ошол нерседен болуп жатат деген ойдомун. Эми эки суроом калды. Журналисттик иликтөөлөрдү кылып жүрөсүз, анча мынча саясий позицияңызды билдире коюп жүрөсүз. Анан ошондой учурларда мында бийлик тараптан түз же кыйыр түрдө кандай бир кызматтар, бир олуттуу сунуштар болдубу, ишараттар болуп турабы? Сооронбай Жээнбеков убагында сунуш түшкөн, ошол эле дипломатиялык кызматта ишти улантуу. Бирок мен ачык эле ошол элчи болсо болоюн дегем, анткени мен өзүм акыл парасатым ошого жетилди окшойт. Президенттин саясатын туруктуу байланыш түзүүгө жана мамлекеттер арасында мамилени жакшы түзүүгө дараметим жетет дегем тажрыйбам дагы. Бирок алар ошол убактылуу ошол посолдун кызматын аркалай турчу. Временно поверенный деп коет да, ошол кызматты сунуштаган. Мен эми ага макул болгон жокмун, эми бирок таарыныч болгон жок. Анткени эгерде туура көрбөсө, бул эми мамлекеттик иш, балким башкалар татыктуураак деп ойлогом да. Ошондой нерсе болгон. Эми ошол азыркы бийликтеги сиз жетектеп турган, сиз кызмат кылган КТРдин биринчи президенттин биринчи орун басары, ошол телевидение жетектеги караманда болгон кызмат болгон болчу. Бирок андан да баш тарттым. Мен ошол керек болсо ошол биринчи позицияга койгула дедим. Мен дагы ошол телеканалды туура багытта өзгөртүүгө салымды кошот дегем да. Анткени менин оюмча сиз да буга кошулат окшойсуз. Биринчи орундагы орун басары өзүнчө бир саясатты жүргүзүүгө жана мүмкүн эмес. Мен да ошондой чектелүү. Мен ошондуктан бир гана амбицияга басым кылбай, өзүм ошол оюм аягына чейин жетпегендиктен, ошол максатым ишке ашпаганын алдын ала билип туруп, ошондуктан бул сунуштан баш тарткам да. Бирок өкүнбөйм, бирок ошондуктан ошол себептен кандайдыр бир тааныч болгон жок бийликкечи. Тескерисинче ошол ишеним көрсөтүп, ошондой сунуштар түшкөнүнө абдан ыраазымын. Сиз азыр мамлекеттик кызматта эмессиз, сиз медиа бир иштерди, медиа ишмердүүлүк менен жүрөсүз, эч бир партияда эмессиз, эч бир саясатчынын бир кол астындагы бир медиада эмессиз, эркинсиз дегендей, эркин чыгармачылык дегендей. Анан бирок баскан турганыңызга, жашооңузга каржы булагы кантип атат? Биз эми ачык эле маалымат, бул салык кызматтагылар, соцфонддагы керек болсо бул маалыматты ала алат. Биз эл аралык донорлор менен иштеп жатабыз. Бул жерде көбүн эсе түшүнүк мындай да, бийликтегилер да айтып калат, мынчалык сумма, мындай сумма депчи. Алар баардыгы тең жазылган. Канчасы айлыкка кетет, канчасы командировкага кетет, канчасы налогко кетет. Бир дагы мамлекеттик министрлик мындай ачыктык камсыздай албайт да. Бизде баардыгы тең ачык. Ошондуктан ошол стандартка ылайык биз бүт отчетторду берип турабыз. Биздин андан максаттан койгон башка максаттарды биз өзүбүздүн ордубузга койбойбуз. Мисалы эмес ошол жанакы биз бир долбоорлор ошол шаарлардын
өнүгүүсүнө байланышкан да. А биздин баамыбызда эми эл аралык донорлор дагы өнөктөштөр дагы буга биздин оюбузга кошулуп жатат. Бул бир гана мэриянын функциясы эмес да, шаарды өнүктүрүү. Бул ошону менен катар жергиликтүү кеңештердин, жарандык активисттердин, жергиликтүү блогерлердин салымы менен тең. Алардын салымы. Ошондуктан алардын да үнү ошол мэрдин үнү менен кошо жеткилип туруш керек жана ошол шаардын өнүгүүсү камсыздаш керек деген ой менен биз ошондой репортаж эмелерди жасап жүрөбүз. Бул эми биздин миссиябыз, функциябыз ошол. Адил мырза, чоң рахмат. Атайын убакытта келип бердиңиз. Берген суроолордун баарына чын дилден жооп бергенге аракет кылдыңыз. Ишиңизге ийгилик, чыгармачылык ийгилик, жашооңузда береке болсун, бар болуңуз. Рахмат.